адамды бактысыз кылган, анан терең депрессияга түшүргөн бир абал бар да. Ал эмне десе, жасалма жашоодо жашоо. Элдин көзүндө башка, а самым деле өзүндө башка. Бул бизге тиешелүү го дейм э? Кээ бир адамдарды көрдүм. Раса мүңкүрөгөндөй көрүнүп атат да. Изилдеп көрсөм, Бишкекте 5 квартирасы бар. Айына $500 5 квартирадан акчасын алып турат. Бирок көрсөң байкуш да. Ошол эле жанында кээ бир кишилер менен тааныштым, сүйлөштүм. Аллах Таала рызкысын кең кылган, такырын албайт, такырдаттанбайт. Буларды күндөн күнгө кыйналып, жүдөп какаса деле Аллах Таала иштерин жүргүздүрүп жолун ачып атат да. То есть искусственный байкуш көрүнө бергенин токтотуш керек да. Неге биз күнөө кетиребиз өзү? Бирөөнүн кемчилигин көргөн маалыңда сен аны эскертүүдөн мурун өзүңдү эскерт дейт. Анткени аны эмне үчүн көрүп атасың? Ал кемчилик сага тааныш, сенде бар болгондугу үчүн. Ары менен чымындын окуясын дагычы. Экөө бир көчөдө бир район шекили. Арага чымын жолугуп калып дейт. Бүт район таштанды депчи. Десе ары айтты дейт. Койсоң экөөбүз бир эле район жашайбыз. Бүт жак гүлстан деди дейт. Көрсө, арынын учкан жүргөн жерлери эмне? Гүлдөр. Чымындын учкан жерлери эмне? Таштанды болгон жерлер. Көрүзүмө такыбалыкты көргөм, натыйжасында не болуп чыкканын да көрдүм. Азирет Умардын дагы сонун сөзү бар. Бир күн мечитте отурса, аркасында бир өтүп баратат дейт. Башы эңкейген, эки колу төшүндө бүкүрөй болуп. Чакырат, бери кел дейт. Чакырганына жанына келип отурганда дагы бүкчүйөт монтипчи. Бул абал неден дейт да? Эмне мындай болуп калдың десе, Азирет Умардын сөзүнө дап сүйлөй албай калат да. Десе жанындагы айтат, дүйнөнү колу менен аркасына түртүп койгон, только ибадат менен алек болгон адамда бирөө жооп берет жанында. Десе Азирет Умар айтат, ар дайым мындай боло албайсың, бир күн белиңди түздөйсүн, анда эки жүз болосуң дейт. Башыңды Аллах Таала дениңдин эң жогорку жерине койгон. Саждадан башка маалда ийилүүсү, жүгүнүүсү арам дейт. Саламатсыздар биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн конокто мен жакын байкем Максат Таласбаев деген дин таануучу, комдук ишмер деп койсак да болот. Анан мен көбүнчө рилстериндин идейный вдохновители. Ушул жанагы геркресер мага көп форсуз көрүүчү болуп силер көрөсүңөр, ошонун баарына Максат байкеден баарын алам да өзүмөчү. Анан бүгүн ошол жөнөкөй темаларды дин таануучу катары ушул дин тармагында сүйлөшөлү деп чечтик. Чакырдык. Биз буга чейин подкаст сүйлөшкөн нерселерибиз бар. Ушуну сүйлөшсөк болот депчи. Анан эң мындай элдин баарына жакын темалардын бири бул күнөөлөр. Ушу күнөөлөрдөн баштагым келип атат. Неге биз күнөө кетиребиз өзү? Өзү сонун сөз бар. Аллах Таала силерди күнөө же ката кылбай турган кылып жараткан жокмун дейт. Ката кетире турган, күнөө кыла турган кылып жараттым дейт. Бирок ошонун арасында мага эң сүйкүмдүүңөр күнөөсүнөн тез арада тооба кылгандар дейт. Устаздардын бири да сонун сөз айтат буга. Ошол тез арада тооба кылгандар деген сөздүн ичинде бир сөз бар дейт. Күнөөнүн өмүрүн узартпаган, күнөө чөйрөсүндө кыскараак жашаган, болушунча ката экендигин, күнөө экендигин эртерээк түшүнгөн деген сөз дейт. Ошол адам Аллах Тааланын алдында сүйкүмдүү болуп эсептелет. Анан мунун дагы өйдө болду сүйлөшүп койсок болот. Баштан ала турган болсок, күнөө кылган адам бар. Анан күнөө кылып туруп, күнөөсүнө тооба кылган адам бар. Күнөө кылып туруп, күнөөсүндө каталарында көкпеттенип, аягына чейин турган бар. Буга мисалдаштырып коелу. Мисалы, Аллах Таала адам атаны жаратып, периштелерге сажда кылуу буйругун берет. Анын арасында шайтан да бар болчу. Шайтан сажда кылбайт. То есть ошол жерде көрүнүп турат, түздөн түз Аллах Тааланын буйругуна каршы чыгып күнөөкөр болгондугу. Анан шайтан сажда кылбай, Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгып, Аллах Тааланын каргышына калат. Эмне үчүн сажда кылбагандыгы суралганда, ал топурактан, мен оттон жаралгам дейт. Устаздардын дагы бир жакшы сөзү бар. Периштелердин сажда кылгандыгынын себеби буйрук кылганга карады, буйрук кылынганга эмес дейт. Шайтандын сажда кылбай койгон себеби буйрук кылганга караган жок, буйрук кылынганга карады. Ошондон ал топурактан деп атат да. Анан ката кетирди, күнөөкөр болду. Ошол жерден эки жол бар болчу. Тооба кылып Кудайдан кечирим суроо, же болбосо ошол катасында көкпеттенип аягына чейин туруу. Шайтан экинчи жолду тандады дейт. Не деди? Адамды жанагы урпактарын өзүм менен кошо тозокко жетелейм, кыямат күнүнө чейин мага уруксат бер дейт. Натыйжада эмне болду? Шайтан күнөөсүндө аягына чейин көкпеттенип турду, күнөөсүнөн кайткан жок деген сөз.
жалпак тилге сала турган болсок биздин кыргызчага тооба кылган жок деген сөз да. Ошонун эле жанында сразу параллельно айтып кое турган окуя Адам ата менен обонен окуясы бар. Бул жерде башка маалыматтарда жүрөт, динибиз буну кабыл албайт. Адам атанын шайтанга алданып калышына обоне себепкер болгон деп. Ошол жерде аял затынын басымтуу бар да. Динибизде андай сөз жок. Куранда, сүннөттө андай сөз келбейт. Бул жерин кыстырмайт. Мен көп жерин угуп калгам да, ушул Хава энебиз аркылуу алданган, аялдар бизди васваса кылат деп. Бизде жок ошол. Бизде жок. Шайтан келип азгырганда ошо кошо азгырат экөө тең. Анан получается Кудай Таала жебе деген тыйган мөмөнү барып жеп коюшат. Күнөөкөр болот, кемчиликтүү болот. Адам менен обоненин кылган иши эмне болду десе, катасынан кийин эле оозуна ошол сөздөр чыкты дейт. Аллахым, өзгө зулум кылдык, бизди кечир. Сен кечирбесең кечире турган башка ким бар деген маанидә дуасын айтып тооба кылып баштады дейт. Сөздүн башына кайта турган болсок, ушул доордун, ушул күндүн адамдарына да эки вариант бар. Же Адам атаны туурап катасынан кайтуу бар, же шайтанды туурап ката кемчилигинде аягына чейин көкпөттөн туруу бар. Биздин заманда да эки тандоо бар деп атпайсызбы? Бирок кээ бир адамдар бар го, күнөө экенин билет, бирок бул күнөөдөн кайта албайт. Бирок кайткысы келет. Бул жакта кантет? Анткени ар бир адамда эле мен ушу бирөөнүн күнөөлөрүн айтыш жаман дейт го, бирок канча адам сүйлөшөбүз, ар кимибизде бир күнөө бар. Ошону кайтыш оор да. Ташташ кыйын, Ташташ кыйын. Бунун натыйжасында эмне болот? Бунун кечиримде болобу, кечиримде болбойбу? Бирок мына кылган сайын тооба айтып барат да. Астагфирулла дебеги. Эми бизге ошол сахабалардан келген сөз бар. Азат адашпасам, Азирет Абубакыр айтса керек. Канча жолу тооба кылганга шартым бар десе, канча күнөө кылсаң, ошончо жолу тооба кылууга шансың бар дейт. То есть тообанын эшиги 2 маалга чейин ачык. Күн тетир чыкканга чейин, жан кырылдап, кекиртекке келгенге чейин. Тооба кылса, адам эмне кылат? Жетишип калат. Бирок бир коркунуч бар бул жердечи. Күнөөдө катада көкпөттөн тура берсе, жүрөгүнө мөөр басылып калышы мүмкүн. Көкпөттөн деген бул тооба кылбай койсо. Күнөө экенин мойнуна албай койсо. Ката экенин билип туруп, улам кайталай берсе, мөөр басылып калды, коркунучу бар. Бул жаманан тооба кылуу мүмкүнчүлүгү берилбей да калышы. Мисалы үчүн жана сигарет чогулуп, эми бул макрухта деп кечке чеге берсе уже жүрөк моор болуп калып, анан уже күнөө катары деле воспоминация калат, мындай айтканда. Буну бир жерде сурап калды. Сигареттин арам экенин билем, дагы эле таштай албайм дейт. Устаздардын ютубтан бүт сабактарын, фатваларын угуп чыктым дейт. Не дейсиз дейт магачы. Мен айтып атам, бир тууганым дедим. Арам экенин билүү жетишсиз. Арам экенине ыйман келтириши керек. Кантип? То есть билген маалыматтардын бардыгы бизге пайда бере бербейт. Билген маалыматтарга ыйман келтириш керек. Билген акылда болот, ыйман келтирген жүрөктө болот. Арам экени жүрөккө түшсө, күнүнө 2 пачка сигарет чеккендер деле оозуна сигарет алган жиркене баштайт. Мен практикада көрдүм кайра. Дагы бир категориядагы күнөөкөрлөрүбүз бар, мисалы үчүн, ошол күнөө экенин билет. Анан шайтан акылдуу эмеспи? Алдай берет. Сен азыр тооба кылсаң, эртең дагы баары бир күнөө кыласың. Кайра тооба кыла бересиң. Андан көрө тооба кылбай жүрө бер деген адамдарга. Анан керки эмелер дагы сөздөр угуп калгам. Сен буну туштамайынча сен күнөөлөрүң кечирилбей, тооба кылган пайдасы жок. Тооба кылбай эле кой деген ойлорду угуп калгам. Мен керки досторум сөзкылышында айтып калат да. 99 адам өлтүргөн адам бирөөдөн барып сурайт. Тооба кылсам тообам кабыл болобу депчи. Десе жок, тообаң кабыл болбойт дейт. Кылычын сууруп, башын кыя чабат, жүзгө толуктайт. Анан дагы ичинде бирок тооба кылуу эмеси болот, сезим болот. Дагы бирөөгө жолугат. Мен тооба кылсам болобу, 100 киши өлтүрдүм дейт. Десе жашаган шаарыңды таштап, паланча деген шаарга барасың дейт. Ошол жерге жетип барсаң, тообаң кабыл болот дейт. Биздин устазыбыз ушу окуяга бир сонун сөз айтат да. Анын жүрөгүндө тооба кылуу, Алла Тааланын алдында кутулуу каалоосу бар болчу дейт. Бирок тооба кылгандардын катарына кирип калыш үчүн чөйрөсүн алмаштыруу шарт болчу дейт. Ошончу бул жерден чыгып тиги шаарга барсаң деп атат. Башка адамдар менен жолуксаң, тиги тооба кылгандардын арасына кирип кетсең. Чөйрөңдү алмаштырмайынча тооба кылам, оңолом деп
ойлогон ойлоруң жакшы ниетин боюнча оболочкада тура берет да, практикага түшпөйт. Анда тоба кылганды, оңолгонду каалагандар чөйрөсүн эмне кылсын, алмаштырсын деген сөз. Анан ошол жерде экинчи сабак да бар. Жолго аттанды, жолдун жарымында каза болду дейт. Эки персе талашып калды дейт. Бейишке алып кетебиз, дозокко алып кетебиз. Бирөө калыс болду дейт. Каяка жакын болсо ошол жакка алып кетсин. Тиги тоба кылгандардын шаарына жакын болуп калды дейт. Мээрим периштеси алып кетти дейт. Получается, бул кутулду деген сөз да. Анан тиги суроого келе турган болсок, сен азыр тоба кылсаң бул күнөөнү кайра кайталай бересиң дейт го. Шайтандын адамга азгырык кылып эң коренной берген эмелери бар да, ударлары бар да. Ошонун бирөөсү да үмүтсүздүккө түшүрүү. Анткени шайтан өзү Кудай Тааланын алдында кечирилишине үмүтсүз болгон да. Ошончо тоба кылган эмес. Ал катаны кылганда эле үмүтсүзгө түшкөн. Бизде баягы үмүтсүздүк деген сөздү дүйнөлүк иштерге байлап койбодукпу? Бул иш болбойт, тиги иш болбойт дегенчи. Негизи мындай үмүтсүздүк деген сөздү мындай китептерден карасаңыз, шайтандын кечирилишине үмүтсүздүккө түшүүсү да. Шайтандын Аллах Таала тарабынан кечирилишине эмнеге түшүүсү? Үмүтсүзгө түшүүсү. Шайтан да адамдарды өзүнө окшоштуруу үчүн именно ошол күрчөктү колдонот. Сен бүгүн тоба кылсаң, эртең дагы кайталайсың. Бүгүн тоба кылсаң, эртең дагы кайталайсың. Үмүтсүзгө түшүрөт. Сен, то есть, сен эрктүү түрдө полноценный оңолууга али потенциалдуу эмессиң. Азынча бул катаны кайталап тура бер деп өзүнө окшоштурууга аракет кылат. Бул эме деген экен, жана намаз окуганда дагы сен азыр намаз окуп эмне кыласың, сен мынча күнөө кылып атасың, ушундай жаман нерселер кылып атасың, намазды кийин жакшы идеалдуу адам болгондо окуйсуң дейт го. Ооба. Идеалдуу адам болуш мүмкүн эмес да. Идеалдуу адам болуш мүмкүн эмес. Катааларыбыз менен, кемчиликтерибиз менен, айыптарыбыз менен Кудай Тааланын алдында тоба кылганга, ага кайтканга милдеттүүбүз. Эми тиги сөздүн өзүнө бир аз токтолуп койбойлубу, Мисалы, тоба деген сөз өзү эмне? Бизде кыргызда мындай түшүнүк бар да, тоба дегенде. Паланча түкүнчөнүн күнөөлөрүн айтып, кемчиликтерин айтып туруп, ой тоба деп жакасын карап коет да. Бирөөлөрдүн ата тоба кылып коет да. Анатынанчы. Негизи тоба деген сөз Кудайга кайтуу деген сөз да. Негизи дагы ушул жерден бир сөз чыгат. Бул өтө маанилүү жер да. Ар дайым башкалардын күнөөлөрү, кемчиликтери, айыптары менен алектенген киши өзүнүн айыптарын, кемчиликтерин, күнөөлөрүн көрбөй калат. Башкалардын айыптарын дайым скриншот кылып, ар жерге жайган менен убар болгон киши өзүнүн айыптарын анализдеп, ушул жерден Кудайдан кечирим сурашым керек деген жерге жетпейт да. Тоба адамдардын аттан тоба кылыш эмес, өзүнүн аттан тоба кылыш. Кудайым бул катам үчүн мени кечир деген сөз. Кудай Таала кайтуу деген сөз. Сиздин өйдөгү жообуңуздан дагы ушундай суроо жаралып атат. Мисалы үчүн биздин коомчулукта азыр ушундай популярдуу критика көбөйүп кетти. Оронуп алып деле жолугуңду чечип койсоң болот, мына күнөөнү кылып атасың, сен жолук салынбай эле койсоң болот деген критиканын өзү туурабы? Өтө сонун суроо болду, Жакшы болду. Буга жакшы бир жооп бар да. Жолугу бар, сакалы бар, допусу бар, айырма жок. Жолугу жок, сакалы жок, айырма жок байке. Ким башка бирөөнүн кемчилигин көрүп аткан болсо, билсин, ошол кемчиликтин бир үлүшү өзүндө бар. Ошондуктан ал кемчилик анын көзүнө көрүнүп атат. Ошол биздин агайыбыз мындай окутат, устаз. Бирөөнүн кемчилигин көргөн маалыңда сен аны эскертүүдөн мурун өзүңдү эскерт дейт. Анткени аны эмне үчүн көрүп атасың? Ал кемчилик сага тааныш, сенде бар болгондугу үчүн дейт. Түшүнүп алдыңбы? Биз байке өзүбүздүн кемчилигибиз анда отражать этип атканын моюндабайбыз дагы, аны кемчиликтүү деп аны бомбалай бергенге жакынбыз да. Аны бомбаланды өзүңдө эми мындай жакшыраак сезип каласың го. Бул эми актангандай болуп. Мен алкамдулилля жакшыраак сурайын деп. Бул жерде дагы бир сөз кошуп коелу. Эгер бунун кемчиликтерин көрүп аткан болсом, мен өзүмдү айтайын. Анда ошол кемчиликтер менде бар. Мага милдет болот ал кемчиликтерди эмне кылышым керек? Оңдошум керек. Мисалы, Марсустас сабактарында көп айтат. Эл, жер бети, коом бузулуп кетти деген адам өзү бузулуп кетти дейт да. Ал бузуклук өзүндө бар дейт.
бул жерде тиги сөздү айтып койсок болот. Ары менен чымындын окуясындагычы. Экөө бир көчөдө бир район жашайт эле. Арага чымын жолугуп калып айтты дейт. Бро, бүт район таштанды депчи. Десе ары айтты дейт. Койсоң экөөбүз бир эле район жашайбыз. Бүт жак гүлстан деди дейт. Көрсө, арынын учкан жүргөн жерлери эмне? Гүлдөр. Чымындын учкан жерлери эмне? Таштанды болгон жерлер. Адам тигинин мунун жолу бар, жолдо айырма жок. Тигинин мунун кемчилигин көрүп атса, билсин, ал кемчилик өзүндө бар. Дагы кээ бир агайларыбыз айтат, башкалардын кемчилигин көрүүдө Кудай Тааланын дагы бир ырайымы бар дейт. Инсан көзүңдү ач, өзүңдү оңдо. Ошол кемчиликти өзүңө эмне кылып чык? Суруп чык. Өзүң менен өзүң эсептеш. Имам Навави 40 хадис деген китебинде Пайгамбар исламдын Мәл Аяни деген хадисине түйүнө шарх жазат. Шарх ушундай: башкалардын айыптары менен убар болгон адам өзүнүн айыбын көрбөйт. Бош пайдасыз иштери менен алектеген адам пайдалуу, керектүү иштерге убакыт таппайт. Карасаңыз, дагы уулайт Имам Навави, вообще бомба сөз да. Ар дайым башкалардын кемчиликтерин ага буга жаюу менен алектенген киши дейт, өзүнүн кемчиликтерин тазалаганга өмүрү жетпей калат дейт. Убактысы жетпей калат. Дагы жакшы сөз бар тооба маселесинде. Тооба кылган адам 4-5 маселеге көңүл буруш керек. Биринчи, ал иштен кайтуу. Не кылуу? Кайтуу. Экинчиси, ал иши үчүн Аллах Тааладан кечирим суроо. Мунун аты истигфар. Үчүнчү, ал ишти ката экенин моюндап кыжалат болуу. Төртүнчү, андан жиркенүү. Ошого бир сөз кошуп коеюн, Ыймандан кийин ыймансыздыктан жиркенүү ыйманынын бар экенине далил да. Түшүктүңбү? Сен ой журтуңа жетишип атасыңарбы? Көрүүчүлөрдөн сурап кой. Мен ойлонуп отурам. Ыймандан кийин ыймансыздыктан жиркенүү ыйманынын бар экенине далил. Тообанын шарттарынын бирөөсү дагы ката экенин моюндап андан өкүнүү, анан жиркенүү бар да. Анан кийинки шарт болот. Эгер ал ката, кемчилик, күнөө бирөөнүн акысын жеген болсо, бирөөнүн укугун тейлеген болсо, андан барып кечирим сурап, адалдашканга даяр болуу. Десе, аалымдардын бири сонун сөз айтат. Тооба кылганыңдын оригинал болуусуна далил Аллахтан кечирим суроо дейт. Кудайым мени кечир деген сөзүңдүн чынчыл болгондугуна далил ал ката экенин, кемчилик экенин моюндап, андан кыжалат болуу дейт. Катадан кемчиликти мойнуңа алып кыжалат болгондугунун далили андан жиркенүү дейт. Жиркенип аткандыгынын далили, туура эмес кылгандыгыңдан кыжалат болуп атканыңдын далили, эгер адамдардын арасында укук тейлеп койгон болсоң, даап барып, анын даражасына карабастан кечирим сурап, башыңды ийип, андан кечирим сурап, не десең даярмын деген жерге келүү дейт. Инсан астагфирулла, тооба кылдым деп эле, бирок андан кыжалат болбосо, андан жиркенбесе, барып тигиден кечирим сураганга намысы жол бербесе, анда ал тообасына жалганчы болот. Жана кайра эмеге кайтып келебиз окшойт андачы, улантыпчы. Жүрөктө иман болуш керек деп атпайсызбы? Мына жиркенип, алыстап, күн тооба кылыш үчүнчү. Мисалы үчүн, керк адамдар бар, күнөөсүн тыштайм деди. Болду. Мен күрөшөм, бирок жиркенеместе ал мындай чекиси келип атат, мисалы үчүнчү. Бирок турат күрөшүп. Же ичкиси келип атат, же зына кылгысы келип атат, бирок билет арам экенин. Толук тыштайт, кадимкидейчи. Тооба кылдым дейт, бирок күрөшөт күндөн күнгөчү. Ушундай кылбаны бул төз турабы? Ыйманга кирди кирген жок, ушул нерсе жаралып атпайбы? Ошо күрөшүп атканы ыйман бар экени далил да. Иммунитет бар, туура эмес экенин моюндап атат, андан кыжалат болуп атат. Ал абалда эмне кылгысы келип атат? Чыккысы келип атат. Бирок бул жерден дагы бир сөз кошуп койсок болот, ашчалык кылбайт. Пайгамбарыбыздан сонун сөз бар. Муну устаздар кайра айтып атат. Амалдар ниетке жараша. Барбы? Бар. Угуп эле жүрөбүз. Амалдар эмнеге жараша? Ниетке жараша. Ниеттин туура же туура эмеси, жакшы же жаман экени неден билинет десе, амалдардын натыйжасынан билинет дейт. Отурду? Амалдардын несинен? Натыйжасынан билинет. Эгер адам ниетинде бекем боло турган болсо, анын абалын өзгөртө турган Аллах. Эгер ниетинде бузукулук болуп күрөшүп аткан болсо, андан натыйжасы өзгөрбөйт.
Мисалы мен жашоону көп көрдүм. Мисалы айтат, бул проектим амалы кашып кетсе, бул ишим монтуп кетсе, тиги ишим монтуп кетсе, мен минтем, тигинтем, мектеп салам, минтем дейт. Ошол иштер ишке ашат. Лямцуда деген деңгээл келет. Бирок жана айткандардын бирөө жок. Анда жана оозунан чыккан туура ниетинде көрүнүп аткан сөздөрү натыйжадан көрүндү жалганчы экендигичи. Башында эмнени каалаган. Эгер башында ниети оозунан чыккан сөзү менен жүрөгү бир болсо, анан натыйжасы ошондой болмок. Натыйжасы ошондой болгондорду көрүп атабыз. Кичине иши жүрүшсө, бир аз Аллах Тааланын ырзыксын кең кылса, кыргыз элине кызмат кылып аткан толтура бир туугандарыбыз бар. Демек башындагы ниети туура экени натыйжасынан эмне болуп атат? Билим калып көрүнөт. Амалдар неге жараша? Натыйжага жараша. Ниетке жараша. Ниеттин туура эмеси каяка жараша? Натыйжага жараша. Тоо маселеси да ошондой. Эгер ал ниетин оңдосо, Кудайга чын дилден тооба кылып кайтса, Аллах Тааланын күнөөлөрүн кечирет, ага чейинки күнөөлөрүн соопко айландырып коет. Устат Саид Нурси китептеринде айтат, ага чейинки күнөөлөрүн соопко айландырып коет деген сөздүн ичинде эмне бар десе, ага чейинки жаман сапаттардын баарын жакшы сапаттарга айландырып коет дейт. Кызын түрүлөй көмгөн коом пайгамбарыбызга ыйман келтиргенден кийин эмне болгонун баарыбыз билебиз да. Ошол абал ушул күнгө чейин уланат. Ким туура так дин сүннөт талап кылгандай тооба кыла турган болсо, Аллах Тааланын жаман амалдарын бүт жакшыга алмаштырып коет. Тоога чейин сараң болсо, тооба кылгандан кийин жомарт болот. Тоога чейин зынакор болсо, тооба кылгандан кийин эң намыстуу адамга айланат. Тооба кылганга чейин ушакчы болсо, тооба кылгандан кийин тилин тыйган, эч кимге тилинен колунан зыян бербеген, зыңкыйган бир жигит болот. Шарт оригинально тооба кылуу. Менде башка тема бар да. Ушун тескерисинче эмеси варианты да. Мен бир жерин унутуп калгам, бул хадиспи, хадис эмес билбейм да. Окуя болуш керек. Көчөдөн бир эркек, бул Ристада айткан болушум керек. Үйгө баратканда аял менен сүйлөшөт экен да. Аял менен сүйлөшүп, аял аябай такыба экен да. Анан айтат экен да, альхамдулилля, ушундай мен такыба аялым бар дейт. Башкаларда мындай такыба аял жок болуш керек деп аябай суктанат экен. Неге десе, айтат экен да. Мен окуяны айтып берип атат ошолчу эркекчи. Үйдө отурсам, күйөөсү могул эмелер пардалар жаап койбойлу, штораларды депчи. Неге десе, бутакта отурган чымчыктар менин хижапсыз жүргөнүмдү көрүп атат, айтат экен да. Ушунчалык такыба деп аны жаап койдум дейт экен, сүйүнөт экен. Бир күнү иштеп жүрүп, жумуштан келсе, аялы зына кылып атканын көрүп калат экен башка эркек. Эрте келип калат экен да, случайночу. Бат дүйнө эсеме калат да. Эчтеке сүйлөгөн жок экен. Талак деп айтыптыр, чемодан чолуп кетип калыптыр, башка шаарга көчүп кетиптир. Башка шаарга көчүп барсам, ал жакта башка шаарга көчүп баргандан кийин кирсе ал жакта ханы неме кылыптыр да, розыск кылыптыр. Барбы? Розыск кылыптыр. Эмнеге розыск кылып атат десе, бирөө алтынды урдап чыгыптыр. Полдун казанын алып кетиптир да, ким тапса ошого мынча миң акчасын берет экен, алтын тыйындарын. Тиги болсо көчөдө басып барып эле, мына могул киши дейт экен да. Элдер эмнеге дейт экен, караса тиги аппак кийинген, сакалчан, ушундай бир байке экен да. Кантип, жок, бул биздин эң такыба эмес, мусулманыбыз, бул эң жакшысыбыз. Невозможно дейт экен, бул устаз да десе. Жок, ушул дейт экен да. Бул болбосо сен башың кесиле десе, башың кесиле дейт экен, ушул болбосо. Алып кетет экен. Алып кеткенден кийин чын эле ошол болуп чыгат экен да. Анан элдин баары шокто. Сен мындай сыйкырчысыңбы, же кимсиң? Неге канчүнүң деп сураса айтат экен да. Көчөдөн басып баратканда бутун жерге тийгизбей монтип басып бараткан экен. Анан сураптыр да, неге таман тогуз тийгизбей эле учунда басып баратасың экен. Ал айтып жооп бериптир да. Мен учумен басам, анткени толук бутун тийсе кумурскаларды өлтүрүп алам деп корком дейт. Анан айтат да, мен аягымдан көрөзүмөн такыбалыкты көргөм, натыйжасында эмне болуп чыкканын да көрдүм. Бул адам көрөзүмө такыбалыгын көрдүм, натыйжасын ушул адам көрдүңөр. Натыйжасын дейт. Анан ошо суроо бергим келет, бул жакта да көрөзүмө такыбалыктын айтып атпайбызбы жана башында ижалдуу боло албайсың депчи, бирок эркек адамдар бар го, чындап эле ишендирет да, бул ижалдуу, чындыгында кандай? Мындай Дордойдо соода кылган бир таанышым айтат. Мени бирөө крупный акча алдап кетти дейт да. Анан эмне болду маселе дедим да. Десем, эми сүннөттөбүз, 5 маал намаздабыз. Эсти кантип алданбак элем деди дейт. Анан ага табар бергем дейт. Бир азын да берген жок дейт да, ошо менен жок дейт. А мен айттым,
Ал жерде күнөө сизде экен дедим. Алдаганда эмес, алданганда сизде экен. Эмнеге деп чочуп кетти да. Мен айттым, ал диндеги амалдарын дүйнөгө колдонуп атканда, ал Кудайын ошол жерден саткан эле. Кудайын сатканын сиз түшүнбөй, ал менен соода кылган күнөө сизде дедим да. Намазын ортого коюп атпайбы дүйнө иштерине. Сүннөттө жүргөнүн, амалда жүргөндүгүн ортого коюп атпайбы дүйнө иштерине. Анда биз түшүнүшүбүз керек болчу. Бул акыреттик амалдарын дүйнө иштерине аралаштырып атканына караганда, бул Кудайын бул жерден сатып кетип атат. Мени кантип сатпай коет депчи. Тиги силер айткан окуяда да көрүнүп турат да. Аялынан көрүп анан тигин бутун учун менен жүргөндүгүн көрүп атат да. Бул жерде бир дагы кызык сөз бар. Жасалма жашоо дегенчи. Буга да бир аз сөздөр бар да. Жасалма жашоо. Сүйлөшүп коюп турганчы. Негизинен адамды бактсыз кылган, анан терең депрессияга түшүргөн бир абал бар да. Ал эмне десе, жасалма жашоодо жашоо. Элдин көзүндө башка, а самым деле өзүндө башка. Бул бизге тиешелүү го дейм медиада жүргөн адамдарга жана көрүүчүлөр да айтып коет го, сен жашоодо көрсөң мындай эмес турбайсыңбы, сен жашоодо көрсөң тигиндей турбайсыңбы деген алындай ситуациялар көп го. Аны биле албайм. Мен өзүмө эме катары айтам да, канча адам менен интервью тартып атам. Бирок эмени сөздөр бар, кыз сөз. Агайлар Элдерде. сонун айтат да, китепте да келет бул байке, мындай дейт. Пайгамбар ислам 200-дүлөрдүн эмесин айткан го, сыпаттарын. Биринчиси аманатка кыянат кылат. Экинчиси сүйлөсө жалган сүйлөйт. Үчүнчүсү убадага турбайт. Аны улап коюшат, уландысы да бар. Төртүнчүсү минимум себептер менен чырт чыгарып урушуп кеткенге жакын. Бешинчиси да бар. Жок эле жерден, тынч эле турган жерден наалый берет. Даттана берет. Бул ошол 200-дүлөрдүн сыпаттары деп китептерде изилдейт да. Анан ошол жерден мындай бир анализ кылып сөз чыгат экен да. Бул сыпаттар кимде болсо, анын жашоосу жасалма. Мисалы, тойго барса, эл алдына чыгып калса, андан өткөн бактылуудай көрүнгөн киши жок. Чын-чынында андай эмес. Анан бул дененин көтөрүп жүргөн жүктөрү бар да. Денеге эң оор келген жүктүн бирөөсү дагы жашоодо жасалма болуусу. Бунун чечим жолдорун да айтып коелу. Динибизде ихлас, самимиет деген эки сөз бар да. Аркадан айта турган болсок, самимиет чын жүрөктөн. Ихлас деген сөз чын жүрөктөн Аллах үчүн амал кылуу деген сөз. Код ушул жерде карасаңыз, чын жүрөктөн Аллах үчүн амал кылуу деген сөздө жасалмалуулук жок да. Жүрөктөн жашоо бар. Элдер да бир аз бул сөзүмө ойлонуп койсо болот. Биздеги жашообуздагы бактылуу, анан унутулгус көз ирмемдер жүрөгүбүз менен жашаган жерлер. Туурабы? Жүрөктөн жүргөн жерлерибиз унутпайбыз. Жүрөктөн болгон амалдарыбызды, кылган амалдарыбызды, иштерибизди унутпайбыз. Не деген, ал бизге эмне берген? Бактылуулук берген. То есть бул жерден айтайын дегеним, диниңди карманасыңбы, тууган урук менен, адамдар менен мамиле кыласыңбы, адам баласы жасалмалуулуктан кутулуш керек. Мисалы, эме кылып, игнор кылып, же бомбалабай элемин. Баягы маршруткаларда көрүп калып атам. Кыздарыбыз тырмагын эме жармаштырып алат го, үстүнө тырмак. Же болбосо өстүрүп алат го. Жана маршрутканын, же болбосо автобустун баягы темирин да кармаганда, сонун жүрөктөн кармай албайт да, мындай кармайт. Тырмактары биякта чыгып турат да. Анан эми аз көптөн бери банкка барбай калдык. Мурун банкка барсак, тырмак өскөн эжекелерибиз мындай клавиша басса, моундай байкап басат, тырмак узун да. Тарс баса албайт да, мындай этият. Башкача кыйналып басат да. Анан эми бул эркектер деле ошондой. Мисалы, нарак берагын айта турган болсок, машина алса, саат алса, сотка алса, үй алса, буну жүрөктөн кылса, ага бактылуулук алып келет. Жасалмалуулук менен кылса, ал кылгандардын бардыгы ага оор жүк болот, башына бале болот. Жана айткан окуяда да көрүнүп турат. Жасалма адамдын жасалмалуулугу сөзсүз бир күн ортого эмне болуп калат? Чыгып калат. Азирет Умардын дагы сонун сөзү бар. Бир күн мечитте отурса, аркасында бир өтүп баратат дейт. Башы эңкейген, эки колу төшүндө бүкүрөйүп алып. Чакырат, бери кел дейт. Азирет Умар момундардын башында амир да, падыша. Азирет Умардын бери кел деп чакырганына, жанына келип отурганда дагы бүкчүйт монтипчи. Бул абал неден дейт да, эмне мындай болуп калдың десе,
Азирети Умардын сөзүнө дап сүйлөй албай калат да. Десе жанындагы айтат, зухут дейт да. Дүйнөнү колу менен аркасына түртүп койгон, только ибадат менен алек болгон адамда бирөө жооп берет жанында. Десе Азирети Умар айтат, ар дайым мындай боло албайсың, бир күн белиңди түздөйсүн, анда 2 жүздө болосуң дейт. Бир. Экинчиси, башыңды Аллах Таала денеңдин эң жогорку жерине койгон. Саждадан башка маалда ийүүсү, жүгүнүүсү арам дейт. Зыңкыйып, мен кошуп коюп атам, эркектей болуп жүр дейт да байке. Саждадан башка маалда башыңды эмне кылба дейт. Ийилиппе дейт, зыңкыйып тур дейт. Анан тиги түздөнүп алып анан кетет да. Демек, ар дайым боло албай турган нерсени адам кылып баштаса, жасалма болот да. Автобустар жөнүндө уланып кетким келип атат. Автобуста кымбат саат, кымбат телефон менен кылган бул эле жасалмалык да, болбосо ал бар кредитке алынган, кыйналып жүргөндөр. Ошол соц тармактар пайда болгондон бери адамдар акчасын өзүнүн муктаждыктарына кетиргенден көрө элдерге туура көрүнүүнү алек да. Бирок керки арасында иман келтиргендер бар да. Аларда бирок ал гонкага чүп калды да, тилекке каршычы. Бирок азыр бизди угуп атып, ушунан баш тартайын деп чечим кабыл алса, кандай жолдор бар, кантип баштайт? Биринчиден мындай, Нуршетке. Жепуну адам жалгандан бай көрүнүүсү дурус эмес. Колунда бар, Аллах Таала рызкысын кең кылган адам жалгандан кембагал көрүүсү да дурус эмес. Жана көп акча таап, жок эми биз мындай элебиз, просто элебиз дегендерби? Аллах Таала кулдарына неаматын кең кылса, берген неаматтардын үстүндө көргүсү келет. Аллах Таала кимдин рызкысын кең кылса, ал зыңкыйып жүрсүн. Жакшы машина айдасын, жакшы телефон көтөрсүн, жакшы кийим кийсин, садакасын, зекетин берсин. Элине, журтуна, жаштардын илимине салым кошсун. Бир кыргыздын мырзасындай зыпыйып жүрсүн. Жалгандан кембагал көрүнгөндү таштасын дегендей да. Ошонун жанында жалгандан бай көрүнгөндү таштасын дегендей. Ошол жерде да жүрөктөн жашаш керек болуп чыгат да. Адам жупуну, бирок жалгандан бай көрүнүп атат, ал жерде жасалмалык бар. Адам бай, жалгандан кембагал көрүнүп атат, ал жерде жасалмалык бар. Ошо жасалмалыктар бизге жакшылык болбойт. Мен биз эми коммерция менен алектенебиз да, канча компаниялардын аттарын атап эле коеюн. Бирок керкирим сөйлөшкөндө эми биз эле санаганды билебиз да, санаа кылганды жакшы көрөбүз, бирок барбы дайыма жолугушууларда же переговорлорду колдонот, эми биз көп деле таппайбыз, биз мындай эле кылып коебуз, тиңдей кылып коебуз, бирок баарын эле белгилүү компания, кирешелери деле белгилүү да, элинечи, бирок мындай жакка кетип калат, тигип калат деп, ушун бул да ошол эмеге кирет да, өзү мындай кедейлетиштирип, мындай простойрокпуз дегенге. Мен практикада бир нерсе көрдүм да. Сүйлөшүп баштаганда кемчиликтерин, жетишсиздиктерин, жоктуктарын айтып баштоо, бара анын кембагал, чыныгы жоктукка жолуккан жашоону толтура көрдүм. Бул жалгандан наалый берүү да. Тиги карыз алып бербей койду, бул минтти, тиги минтти, ал минтти. Даже мен кээ бир адамдарды көрдүм, ырааза мүңкүрөгөндөй көрүнүп атат да. Изилдеп көрсөм, Бишкекте 5 квартирасы бар. Өзү бир квартирада жашайт. Айына $500 5 квартирадан акчасын алып турат. Бирок көрсөң байкуш да. Көрсөң байкуш. Ошонун эле жанында кээ бир кишилер менен тааныштым, сүйлөштүм. Аллах Таала рызкысын кең кылган. Такырын албайт, такырдаттанбайт. Бул бир. Экинчиси, башкалардын иши жүрүшүп кетсе, болуп кетсе, аны кызганбайт. Дагы үчүнчү бир касиет байкадым. Аллах Таала берген неаматтарды Кудай жолунда жакшылыкка, айылынын жаштарын өсүп өнүгүшүнө сарптаган адамдарды көрдүм. Буларды күндөн күнгө кыйналып, жүдөп какаса деле Аллах Таала иштерин жүргүздүрүп, жолун ачып атат да. То есть искусственный байкуш көрүнө бергенди токтотуш керек да. Бирок бул жактан эмеси да бар да, башка сторонасы бар да, керкилер ашыкча бай болуп кетиши мүмкүн да, мындай көргөзмө. Ушунун эмеси каякта, границалары? Муну мурунку бир жерлерде айтканбыз, дагы айтып коелу. Динибиз адал чөйрөдө шариаттын бекитип берген границасында канчалык бай болсо бай боло берет, тыюу салбайт. Мисалы, Азирети Имам Азам Абу Ханифанын доорунда жашаган ишкер деп китебиде чыкты. Бир ишкер болгон. 2000 тонна алтын болгон дейт да.
Жакшы экен. Азыр кечегенде бирөөлөр эсептеп атат, Илон Масктын байлыгы менен эмеке тең дейт да. Ошол убакыттын Илон Маск. Ошол убакыттын Илон Маск да. Бирок ал кишинин жашоодо кылган иштерин, соода саттыгын, ижрааттарын карасаңыз, мындай бизге үлгү боло турган киши да. Анан могу жерге чейин бай болуп, ондан кийин байлыгыңды токтот деген нерсе жок. Бизде дагы бир маселе бар. Шүгүр келтир дегенди биз мынтип түшүнөбүз да, болду токто депчи. Все, прекращаем. Динибизде андай нерсе жок да. Шүгүрдүн ичинде шарттарынын бирөөсү бар. Каниет кыл дегенчи. Каниеттин төркүнүндө ушул. Тигинин колуна көз артпа, колундагына. Өзүңкүнө жетин деген сөз да. Тигиникине көз артпа, өзүңкүнө эмне кыл? Жетин. Ишкерликте да ийгиликтүү болгондорду көрүп атам. Башканын колундагына көз артпай, өзүнүкүнө жетингендердин иш жүрүшүп атканда байкап атабыз. Бул жерден дагы бир теория чыгат. Дайым башкалардын мал дүйнөсү менен ийгиликтери менен алектене берген киши өзүнүн колунда мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй, ал мүмкүнчүлүктөрдү пазлын кыла албай, иши да алдыга жүрбөй атканын көрүп атабыз. Дайым башкалардык менен алек боло бергендиктен. Бул деле ошол эме коштулуп кетет экен. Кимде ким башкалардын эмесин карап бергендер өзүнүкүнө такыр өмүрү жетпейт деген кайрык айтып кетти. Ошондой болот экен да. Бул жакта дагы бир тема бар. Эми биз туура жолдорун айтып атпайсызбы? Туура жолдорун айтып атабыз, жаман жолдорун айтып атабыз. Мындай болот деген ошондой эле түшүндүрмө да, биз простой түшүндүрсөкчү. Анан мен сөздөр угуп калдым да, иман дайыма көтөрүлүп төмөндөп турат. Анан герк учуулары сен аябай такыбасың, герк учуулары сен башкача болуп каласың. Ушул иманды дайыма стабилдүү кармаса болбойбу? Бир эмеде тонуста, бир тонуста. Мен аракет кылып көргөм, бирок менде да бир тонуста кетпейт да. Өйдө ылдый болуп турат. Чын эле мен башында ойлогом да, кандай ушундай болсун. Эгер иман келтирсең, по-любому бир темпте болосуң деди. Эми ишенимде, мисалы, Аллахка жана пайгамбар ишенимде өйдө төмөн деген сөз жок. Аллахка азыраак ишенип калдым, көбүрөөк ишенип калдым деген сөз болбойт. Болушу да мүмкүн эмес да. Сырдыр. Ал однозначно чечилген тема да. Же капырсың, же имандуусуң деген сөз да. Анан эми амалдарда бир аз не болушубуз мүмкүн да. Бир аз мындай өйдө көтөрүп ылдый түшүп дегендейчи. Бул ошону иман эмес, буну амалдар деп коелу. Амалдар деп койсок да дурусураак болотпу дейм. Турарак болотпу дейм. Маселен, жаңы намаз баштаганда, жаңы иманга келгенде баардык нерсе даамдуу. Ошондойбу? Жаңы намаз кылган, жаңы динге кирген киши мешитке кирсе баардыгы бир тууган көрүнөт. Ошондойбу? Ошондой. Даарат алса, намаздын убактысын карап отуруп, кирери менен намазга турса, жүрөгү эс алат. Даарат алганда жана ар бир тамчысын сезесиң го. Күнөөлөр кечиребиз деп. Мен өзүм жашоомдо биринчи жолу даарат алып ордуман турганда учуп кетейин деген. Чын. Отуруп даарат алгам да. Даарат алып турсам учуп кетейин деген, жерден бутум үзүлүп кетейин деген да. Биринчи даарат. Анан агайларыбыз айтат да, баягы намаз, баягы даараттын эффекти дагы эле ошондой дейт. Бирок баягы атырларды 1, 2, 3-үчүн жыттап туруп, 4-үнчүсүнө барганда мурдуңа жыт бербей калат го. Бул ошондой болуп калган дейт да. Баягы эле даарат өзүнүн эффектин кылып атат. Ар даарат алганда акыркы тамчысына чейин күнөөң кечирилип атат. Баягы эле намаз Аллах Тааланын алдында сени руккуга, саждага алып барып атат. Кудайдын алдында кул экениңди моюндатып атат. Баягы эле эффект бар. Болгон сен баштагыдай убакыт даамын не кылбай каласың, сезбей каласың. Бул да эмне кылабыз эми? Жашоонун аягында чейин ушу дамсыз жашайбызбы же? Бул да жакшы суроо болду. Же мындай адат бар, ибадат бар. Мисалы, ибадат адат мойдон калып калса, жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Жакшы жагы ибадатыңды таштабайсың, жаман жагы кулак какканыңды билесиң, Аллаху акбар деп, анан салам бергенин билесиң, ортодогун билбей каласың. Ортодо ар жакта жүрүп коюшуң мүмкүн. Анан муну дайым ибадат абалына келип туруу үчүн эмне кылыш керек? Баштан тизмектеп айтканга аракет кылалы. 1. Дайым илим халкасында болуш керек. Сабактарга катышып туруш керек. Сабактарга катышып туруш керек. Устаздардын, мечит устазы сабак өтүтпөйбү? Устаздардын сабактарына катышып туруш керек. Убактысы болбосо, азыр YouTube деген колубузда мүмкүнчүлүк бар. Ачсаң устаздардын сабактары толтура. Бизде эле канча эме бар, подкаст бар. Подкасттар бар. Сөзсүз түрдө илим алып туруш керек. 1. Экинчиси, чөйрөнү жакшы тактап алыш керек. Кимдер менен отуруп туруп атабыз? Өтө маанилүү. Мисалы, намазга бекемдер менен бизби, же намазга кош көңүл кылгандар, же такыр намаз жоктор менен бизби дегендей да. Бул дагы өтө маанилүү. Биздин ибадатыбызга таасир эте турган жерлер.
Үчүнчүсү күнүмдүк биздин зикирлерибиз бар. Зикирлерди колдон келишинче такыр таштабаш керек. Төртүнчүсү дагы өтө мындай баса берип айтып кое турган маселе. Динибизде тафаккур бар, тазаккур бар, тадаббур бар да. Ойлон, кыргызчасы толгон, анан чечим чыгар дегенчи. Аяттардын үстүндө, хадистердин үстүндө, аят хадис жыттанган сөздөрдүн тегерегинде, устаздардын сабактарында ойлонуп, толгонуп, чечим чыгарып турушубуз керек ар дайым. То есть инсан илимде, алган илиминде тереңдөөнүн жолдору үч нерсе менен да. Ойлонуу, толгонуу, чечим чыгаруу менен. Эгер бул колеядан чыгып кетсе, анда анын ибадаты калбай аткарылса адат болот. Бара бара такыр даамды сезе бериши мүмкүн. Мисалы Фатиха сүрөсүнүн өзүндө эле бир керемет бар да, мужиза бар да. Алхамдулиллахи роббил аламин десең, анын тегерегинде аягын, биягын, тиягын карасаң, өзү ошо алхамдулиллахи роббил аламин дегенден кийин деле шак руккуга саждага кете турган жердебиз. Негеден ал жерде айтып атасың да, Раббим, сен ааламдардын ээсисиң депчи. Ааламдардын ээси экенин моюндаган киши ылдыйкы аяттарды окуй туруп саждага барыш керек негизичи. Турасыз, моюндап атасың. Ааламдардын кожоюну Аллах Тааланын алдында турасың. Бул маселелерди сезип даамдаш үчүн ошо илимде, тафаккурда, тазаккурда, тадаббурда бекем болуш керек. Түшүнүшүң керек да, эмне айтып атканын кандай деңгээлде түшүнүшүң керек. Ойлон, толгон, не чыгар? Чечим чыгар. Бирок мен керки адамдарды деле көргөм да, ушул илим алып атат, вроде баарын эме кылып атат, сабактарга катышып атат. Бирок мындай искренность чыкпай атат, бар го мындай сезим менен кылып атасың, амалдар кылып атасың да. Терең илимиңди тереңдеткенге да амал кылып атасың. Бирок амалдардан чыкпай атат да результат. Баягыда мага мындай суроо берди. 5 мал намаз такыр таштабайм дейт. Бирок намазга ыкшоолонуп зорго турам дейт. Бул намазымдан мен рахат деле албай элем дейт. Мен жооп берип атам. Намазыңыздын урматына гусул алып атасызбы дедим. Ооба дейт. Намаздын убакыты жакындаганда дарат алып атасызбы дедим. Ооба дейт. Намаздын убактысы качан кирет экен деп насааттын приложениясын ачып утуруп карап атасызбы дедим. Ооба дейт. Ушул сиздин намазга чын көңүлдөн даярданып атканыңыздын белгиси. Жана сен айтып аткан шайтандын васвасасы. Кээде Алла Таала бизди кылдыртып аткан, бизге берип аткан мүмкүнчүлүктөргө шүгүр кылганда билиш керек. Деп нарак кетип калбаш керек да. Мисалы жунуп болуп атат. Намаздын урматына гусул алат да. Туура? Намаздын убакыты жакындап атат. Намаздын урматына дарат алат. Бир күнүн намаздын урматына намаздардын сааттарын ылайыктап пландап атат. Бул деген абал сенин ибадатка чын көңүлдөн экениңди билдирет. Дайым эсте, дайым ойлонуп жүрөсүң. Дайым эсиңизде, дайым ойлонуп жүрөсүң. Анда жөн эле васваса боло бербеш керек. Демек адам өзүнүн ушундай намазга бекем болбой калдым окшойт деген адам, бирок чын эле дайым намазын калтырбай окуп жүргөн. Ал бекем васваса эле. Намазга бекемдик тууралуу суроо, мисалы үчүн чоң шаарда жашайбыз, бөтөн элде жүргөн да туугандарыбыз бар. Намаз убактысы болуп калды, бирок үйгө барып окуганы деле ыктымалчылык бар, жетишесин. Бирок ошол кезде деле мындай аракет кылбай туруп көчөдө намаз окуган дуруспу? Негизи мындай кесе жооп бере албайм. Фикхи суроо болуп кетиши мүмкүн. Бирок үйүнө барып жетишсе, үйүндө окугандыгы, эгер шарты болуп үйүнө жетишпей калам десе, ошо көчөдө мечитте намаз кылып окугандыгы деле боло берет негизи. Негизи пайгамбар салам фарздарын мечитте окуп, сүннөттөрүн үйүндө окуган. Үйдөгү аталар үйүндө намазды окуса да дурус болот негизи намаздан. Себеп дегенде уул кыздары атасынын жаратуучусунун алдында, кыямда, руккуда, саздада турганын көрүүсү, бул сонун көрүнүш да байке. Негизи суроом мындай болду да, мисалы үчүн көчөдө жолдун боюнда эле окуган жолдун боюнда эле ал дурус эмес ал. Үйгө барып окуган жакшы анда. Эмне? Көп сөз бар, айтпай эле коеюн. Мен сиз сурооңузду түшүнгөн жокмун. Негизи ушунун тегерегинде да көп спорлор болот. Мисалы үчүн көпчүлүк адамдар ойлоп калат да, бул көргөзмөгө окуп атат. Ушуну үйүндө эле окуса. Көчөдө негизи. Мына прям намаз чыгып кетип атат деген маалда окуп коесуң машинанын бир бурчуначы көчөдө. Бирок убакыт болсо үйгө барып окуган жакшы болот. Көчөдө окуган жакшы эмес. Мен ушу улант бир теманын пайда болуп калды, сиз сүйлөшүп атканча көргөзмө деп атпайсызбы, элдер карапчы.
Биз эми барыбыз эл назарында жүргөн кишилербиз да. Ушул катталуучуларыбыз бар. Анан көп эркелерден да сурап калат да. Дурсей, сен чындап эле намаз окуйсуңбу, диндесиңби депчи. Бул суроолорго кантип жооп беришти деле билбейм да. Анткени киркелерден ой болот да, ооба намаз окуйм деп туруп анан наоборот ушул аркылуу суноо келип калсачы мага деп ушул жактан корком да. Же мындай көргөзмө такып жана айттым го, учумен баскан көргөзмө такып алып, андан да корком. Дайыма айтам да, мындай суроолор бергин бул туура эмес деп. Өзү чынында туура эле жооп беремби же кантип? Өзү ушул кызыктай да бизде коомчулуктагычы. Сен намаз окуйсуңбу, окубайсыңбы деген маселелер, орозо кармайсың, кармабайсың деген маселелерчи. Эгер бизге милдет болсо, намаз окубагандыгын мусулман болуп туруп, орозо кармабагандыгын байкап аткан болсоң, анда жумшак тил менен, даанышмандык менен намаздын, орозонун, фарз ибадаттардын пайдаларын, Алла Тааланын буйругу экендигин жеткирип коюш милдет. Анан аны сен окуйсуң, окубайсың деп сурай берген дурус эмес. Жакшы эмес да. Анткени жакшы сөз бар. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сенин милдетиң даанышмандык менен дават кылыш дейт. Динди даанышмандык менен жеткириш дейт. Билгиниң алардын үстүнөн кароолчу эмессиң дейт да. Эмесе образын айтканда, мына Нурсейитке мен силерге дават кылдым, дават кылдым. Анан чыгып кетип туруп, 2-3 күн Инстаграмыңарды карап, стористериңерди карап, жаныңарда жүргөн кишилерге чалып Нурсейитке кандай жүрөт деп сураганы бул кароолчулук да. Бул менин милдеттериме кирбейт да. А менин милдетим мен билген акыйкатты жеткирип коюш. Анын аяк биягында көп аралаша берген милдеттериме кирбейт. Керек адамдар бар го, азыр биз соц тармактардын заманында жашайбыз да. Бир адам катталарын алдында, мисалы үчүн мен намаз окуйм да. Анан бирөө катталарын алдында, керек адамдар көргөм да. Өз мисалымды айтып берейин. Мен намаз окуйм, анан бирөө катталарын алдында ойлоносун да. Бул намаз окуйбу, окубайбы? Намаз окуса катталам, намаз окубаса катталбайм деп. Ушундай адамдарды көргөм да. Бул дурусбу, дурус эмес? Кызык. Мисалы, кесиптерибиз бар да. Мисалы, бирөө электрик болушу мүмкүн, бирөө автомеханик болушу мүмкүн, бирөө врач болушу мүмкүн, врачтын ичинен уролог, гинеколог болушу мүмкүн. Зарылчылыгыңа жараша катталып маалымат ала берсин да. Туурабы? Бирөө милиция болушу мүмкүн, бирөө сот болушу мүмкүн, бирөө юрист болушу мүмкүн. Эгер баракчасы болуп маалымат алыш керек болсо каттала берсин. Анан анын жеке эмесине кириши берген билбейм канчалык. Дурус эмес го дейм. Намаз окубайбы? Негизи мындай суроо пайда болду. Ошол акыркы учурларда коучтар көбөйүп кетти. Негизинен мындай дин жаатында дагы бул жакшы десек болот, бирок буну менен колдонуп кеткен дагы мындай терс коучтар бар да. Ислам психологиясы деген адистер көбөйүп кетти. Анан мен көбүнчө ушул биздин аялдар, аттуу баштуу аялдарыбыз эле, акылдуу аялдарыбыз деле кыргыз аалымдарын, Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги мындай аты чыгып калган аалымдарды укпайбыз, тоготпойбуз дегендей мааниде бөлөк мамлекеттердин аалымдарын угабыз, ошолордун тренингтерине барабыз, катышабыз, акча төлөп болсо да дегендер менен көп жолугуп калдым да. Аларды кандай түшүнсөк болот? Чала баамында адам атанын балдары бар, Абыл менен Кабыл деген. Кабылдын Абылга көрө албоочулугу, душмандыгы болгон окуялары бар. Абылга келген ийгиликтерди кабыл албагандыгынын окуялары бар да. Үй бүлөдө да карасак, бир туугандар удаалашын атандашат да. Аталаш бир туугандарга атандашпайт көбүнчө, удаалашын атандашат. Ошондой эле биз бир коомдо чыккан башы көрүнүп калгандар балки бири-бирин признавать эткиси келбеши мүмкүн. Бири-биринин алдында отуруп сөз уккусу келбеши мүмкүн. Сырттан башка улуттан, башка жерден чыккандардын сөзүн угуп, аны колдоп, анын жанында жүргөндү эптүү көрүшү мүмкүн. Тиги өзүнүкү да. Ага удаалаш болгондой атандашы мүмкүн. Мен чала баамда. Анан буга дагы бир сөз кошуп койсок болот. Муну казак кыргыздын көк бөрү окуясында көрүп атабыз го. Эмнеге тажик туугандарга, эмнеге өзбек туугандарга казак менен кыргыздар атандашпайт, бири-бири менен атандашат. Алардан көрө казак кыргыз жакын бири-бирине, ошого удаалаш болгондугу үчүн биринен бири жеңилип калуусу, биринен бири артта калып калуусу намыс да. Бир туугандар үчүн. Ошого ушундай көз караштарым бар, билбейм дагы.
Бул жерде мындай мисал келтирип кетсе болот го дейм. Мисал үчүн АКШ мамлекетинде ал жакта бирөө ийгиликке жетсе, баардыгы признавать этет да бири-бирин. Анткени алар баардыгы ар кандай улуттан да. Алар ар бир улуттан чогулган коом да, мындай айткандачы. Анан бирөө ийгиликке жетсе, бул ошол өзүнүн корневой жеткенин көрүп башкалардын алдына кетет. А бизди карасак, биз баарыбыз кыргызбыз да. Ооба. Баарыбыз эле бир жерде басып жүрөбүз да. Ооба. Анан эмнеге бул жетип атып, мен жетпей атам деген нерсе менен уже признавать этпей баштайт. Ошолдон балким ошондой болушу мүмкүн. Мисалы кээ бир эжелерди, байкелерди көрдүк, биздин устаздарыбызды, агайларыбызды урматтайт, сыйлайт. Ошонун жанында эле суроодогудай биздин агайларды, устаздарды мындай көп урматтабастан сырттагыларды урматтап сыйлап кеткендерин деле көрүп атабыз. Мага деле көп кыжылат боло бериштин кереги жок. Ар адамдын өзүнүн эрки дегендейчи. Мындан сабак алат, мындан сабак албайт, өзү билет. Эң башкысы туура жолдо болсо. Ооба, туура жолдо болсо болду. Бул жерден биз жаратканлардын ушул кечиримин жөнүндө көп сүйлөшпөдүкпү? Жаратканлар ушул кечире алат. Анан сизден бир сөз угуп калгам, жараткан даанышман депчи. Анан сиз айттыңыз эле ушул даанышман экенин сага түшүндүрүп берем нерсеги деп турчубуз пример менен деп. Ошону түшүндүрүп берсеңиз. Даанышман деген, сиз кандай түшүнөсүз даанышман деген сөздү? Мисал үчүн. Даанышман бул акылдуулук менен бар чокко мындай эмне десем, эми бул Алла Тааланын сыпатына туура келместир, акылдуулук деген нерсечи. Бирок эми адамга салыштырсак, мындай акыл, парасат менен баарын бириктирип, анан кийин бир чечим чыгарган деп эсептейм да. Эми сиз эмне эсептейт экенсиз? Суроо берейин силерге. Эгер колуңарга бир 10 ач тери барак берсем, карандаш берсем, адамдардын сүрөттөрүн тартып бер десем, 10 барак, 10 адам. Бирок бири-бирине окшошпосун десем. Болбосун. Окшошпосун бири-бирине. Окшош. Кайсы жерге чейин тартасыңар? Канча барак? Экинчисин эле окшошпой калат го меники. Сиздикичи? Мисалы 3-чүсү, 4-чүсү болушу мүмкүн. 5-чи, 6-чы, 7-чиси биздин акылыбыз менен баары окшош болуп кетиши мүмкүн. Биринин окшошпогон жагын тарта албашыбыз мүмкүн да. Мисалы даанышмандык тууралуу толтура сөз бар. Мен кыска 2-3 мисал берип коеюн. Кенен эле айтып бериңиз. Маселен, ошол Рисала Нур китептеринде мындай сөз келет да. Аллах Таала даанышман зат бош, пайдасыз, жөн эле иш кылбайт. Ал жаратса, эрктенсе, кулдарына мамиле кылса, сөзсүз даанышмандык менен кылат. Биздин адамдардын Аллах Тааланын жаратуусунда бизге кылган мамилесинде анын даанышмандыгына көбүнчө акылыбыз жете бербеши мүмкүн. Эми баштан алалы. Мисалы, ушул күнгө чейин жааган кар дааналарынын буундан кийин кыямат күнү чейин жаай турган каарлардын эч биринин байке бири-бири сүрөтү бири-бирине окшош эмес. Снежинкаларбы? Снежинкалар бири-бирине окшош эмес. Буга чейин жааган, мындан кийин жаай турган. Бул бир. Экинчиси, адам атадан баштап ушул күнгө чейин жаралган адамдар плюс кыямат күнү чейин жаралып турган адамдардын дагы колундагы бармак издери, фейси, кулагынын түзүлүшү денесинин башка мүчөлөрү дагы бири-бирине эмне эмес? Окшош эмес. Ошон үчүн айфонду карап фейстен таанып атпайбы? Эч бир адам бири-бирине эмне кылбайт? Окшошпойт. Ушул жерден Аллах Тааланын даанышмандыгы чексиз экени көрүнүп турат. Коёндой окшош эмеспиз. Кайталабайт. Жана англисчеде handmade деген сөз бар го. Кол менен жасалган дегендейчи. Аллах Таала ар бир кулун өзгөчө даанышмандыгы менен жасаган. Кытайский заводдон пачка-пачка болуп чыгып калган эмеспиз. Дагы бир сөз. Аллах Тааланын даанышмандыгы. Бизге башыбызга бир сыноо келсе, бир жакшылык келсе, бир ийгилик келсе, ийгиликсиздик келсе, биз ошол Кудай Тааланын ошол жерде кээ бир хикматтарын, даанышмандыгын көп түшүнө бербейбиз. Ошол көп адамдар, өзүмдү кошуп айтайын, көпчүлүк учурда налып кеткендигибиз, нааразы болуп кеткендигибиз Аллах Тааланын даанышман зат экендигин, даанышмандыгында чексиз экендигин түшүнбөгөндүгүбүз да. Дагы бир мисал берип коелу. Бул дагы ой жүгүрткөндөр үчүн иншалла береке болсун. Мисалы, жер бетинде болуп аткан кубулуштардан. Жер бетинде 1 секундта, 1 минутта эмес, 1 секундта 16 миллион тонна суу буга айланат экен. Толтоп коеюн, 16 миллион тонна суу буга айланып булут болот экен.
Эми 1 мүнөттө канча миллион болгонун, 1 саатта канча миллион тонна сууга айланганын калькулятор менен эсептеп койсок болот. Анан байке ошол тонна, миллиондогон тонна суулар көккө булут болуп чыгып кетип, эгер ошол мойдон тонна мойдон түшө турган болсо, жер бетин бүт талкалап салышы мүмкүн. Бак, токой, үйлөрдүн баарын, адамдарды өлтүрүшү мүмкүн да. Mesela YouTube'dan da videolar görüp kalıp atабыз. Bir 5-10 метр суда, 5-10 метр өйдөдөн машинадан суу төгүүсө, машинадан жалпайып калгандыгычы. Общий сууда. Аллах Таала эмне кылып атат? Ар бир тамчы сууну бирден периште менен түшүрүп атат жер бетинечи. Жамгыр жааганда зонтиги жок бассаңыз, жааган жамгырдын сизге тийгени өтө жумшак, өтө назик, анан жагымдуу. Эмизе тонна өйдөдө эмне бар? Булутта суулар бар. Мисалы бул акыл калчап коелу бирасчы. 1 секундта 16 миллион тонна суу. Эгер адамдар аны байке колу менен көмүр жагып 16 миллион тонна сууга айландырам десе, жер шарынын бир канча бөлүгү заводко айланып, бир канча миңдеген тонна көмүрлөр жагылса, анда дагы 1 секундда эмес, канча бир жылда 16 миллион тонна сууну буга айландырат экен да. Бул сөздөрдү эмне үчүн айтып атам? Андан мурунку айткан сөзгө байлап коелу. Аллах Таала ааламды шундай абал менен башкарып атса, шундай абалда данышмандыгы менен эрежелерди, мыйзамдарды коюп атса, анда Кудай Таала сага мамиле кылса, сага бир абал түшүрсө, сени бир көтөрсө, түшүрсө, жөндөн жөн эмес. Ал жерде бир Кудайдын данышмандыгы, хакиматы сыры бар. Юнус алейхиссалам 30 жыл өз колуна дават кылат. Ошол жерде мага, ошол жерде отурган баарыбызга нафсизге сабак. 30 жыл колуна дават кылат. Бир адам иман келтирбейт. Биз азыр бир таанышыбызга, досубузга 1-2 күн жакшы сөздөрдү айтып дават кылып койсок, моюн толгоп кетсе, өмүр бой жаман көрүп калыш. Тура? Барбы? Мени колдобой, укпай кой, дебей кой деп. Бул жарабайт. Бул адам болбойт, тозокко барат деп баштайсың. 30 жыл дават кылып байке. Бирок коом эмне кылбайт? Иман келтирбейт. Анда Юнус алейхиссалам инсандык жагы да бар да, пайгамбарлык жагынын жанында. Коомдун таарынып чыгып кетет. Деңизге туш болот. Деңизден кемеге чыгат. Кемеден наркөзгө түшүш керек болот. Түндүн так ортосунда бороон чапкын башталат. Кемедегилер эски динин кармангандыгы үчүн деңиздин кудайына курбандык чалабыз дейт. Бардыгын аттарын жан нокторуна жазып түшү кулак тартышат. Тартса Юнус чыгат. Ошол жерде агайыбыздын бир сонун сөзү бар да. Юнустун аты чыкканда отургандардын арасынан айтты дейт. Арабызда эң нурдуусу, эң жакшы адам ушул экен дейт. Буга бир мүмкүнчүлүк берели дейт. Устаз айтат да, ошол сүйлөгөн адам дейт, кийинки тарткан өзү чыгып калышы мүмкүн эле дейт. Бир маанында эрдик кылды дейт да байке. Дагы байке тиги садактан аралаштырасат. Дагы тартса ким чыгат? Юнус. Дагы башка бирөөсү айтат, буга да бир мүмкүнчүлүк берели дейт. Арабыздан эң тыканы, эң сулуусу, эң нурдуусу ушул экен дейт. 3-үнчү жолу тартканда Юнустун аты дагы чыгат. Анан мен кошуп коем, айым гана сору дейт да байке. Юнус алейхиссалам деңиздин кудайына курбандыкка чалабыз деп деңиз кыргы тийишет. Анан деңизден кит жутуп алат аны. Киттин курсагында ла иляха илля анта субханак инни кунту мина долимин деп ошол дуаны айтат. Эми ушул окуяны бир аз талдап көрөлү. Маселен, Юнус алейхиссалам деңиздин ыргытылгандан кийин кит жутканда ал паникага түшкөн жок да. Кыргызчасы вайым тартуу да. Өзүн жоготуп койгон жок да. Бул биринчиси. Экинчиси, Юнус алейхиссалам мындай деген жок. Мындай деген жок, басып айтып коеюн. 30 жыл коомго дават кылсам, алар бирөө иман келтирбейт. Алардан таарын чыгып кемеге чыксам, булар дагы эски динин салтына таяп деңизге мен курбандык кыргы тийип атам. Деңизден сүзүп аман сау чыгып кетейин десем, кит жутуп алып атат. Кайсы күнөөм үчүн деген жок да. Биз башка сунуучусу бул эмне үчүн Аллага деп сразу баштайт. Көрдүңүзбү? Эми караңыз. Юнус алейхиссалам эмне дейт? Ла иляха илля анта субхана инни кунту мина залимин. Ошо ла иляха иллаллах деши менен ал митти дейт. Аллахым, 30 жыл коомго дават кылганман кабарың бар. Ал жерден сен уруксат бербей туруп, ката кылып чыгып кеткени мен да кабарың бар.
чучугулактан кайрагар атым чыккандыгынан, деңиз кыргытылгандыгынан, кит жутуп алып, киттин курсагында отургандыгыман да эмнең бар? Кабарың бар. Бул окуяларда анта субханак, сенин такыр катаң жок. Субханак ошол да. Алла Таала ката кемчиликтен кандай зат? Аруу зат. Инни кунту мина залимин, киттин курсагында отуруумдун натыйжасы неден болду десе, өзүм зулум кылгандыгыман, катамдын натыйжасынан болду дейт. Жыйынтык сөз эмне болуп калат? Ошол жерде устазыбыз айтат. Юнус алейхиссалам катасынын кемчилигин мойнуна алгандыгы үчүн Аллах Тааланын мээримин өзүнө чакырды. Юнусту деңиздин жээгине кит аман соо кусуп койду, чыгарып койду дейт. Эгер Юнус алейхиссалам катасынын кемчилигин өз мойнуна албастан, кайсы күнөөмдүн натыйжасына буга жолуктум десе, Алла Тааланын азабын өзүнө чакырмак дейт. Ошо менен Юнус жок болмок дейт. Ана ал жерде таухид нуру деген бир сөз бар. Юнуска таухид нуру көрүнгөн. Ал эмне? 3 караңгылыгага бириккен болчу. Түндүн так ортосу, деңиздин асты, киттин курсагы. Канча караңгылык? 3 караңгылык. Ага бир кудурет керек эле дейт. Түнгө дагы, деңизге дагы, китке да өкүм өткөн. А Юнус жакшы билчү дейт. Бул 3 караңгылыкка өкүм өткөн Аллах Тааладан башка эч ким жок экендигин. Биз хаким сыпатын түшүнүп атпайлы Аллах Таала данышмандыгын. Демек биздин да башыбызга бир маселеге келсе, жолукса, бир абалдарга кеп жолугуп калсак, анда Юнустай ойлонушубуз керек. Алейхиссалам. Кайсы күнөөлөрүмдүн натыйжасы эч күнөөм жок эле десе, ал бале артат. Эгер Юнус алейхиссалам ойлонуп, инни кунту мина залимин, өзүм зулум кылдым, менин катамдын натыйжасы десе, анда Аллах Тааланын мээрими артат. Кээ бир адамдар дароо ойлонушу мүмкүн. Мен ката кылбай эле, мен күнөөлүү эмесмин да депчи. Баарыбыз Юнус алейхиссалам ордунда болуп калсак айтмакпыз да. Мен эчтеке кылган жокмун да. Булар күнөөлүү да барына. Анан мен бул жакта түшүп калдым, эмне кылганым деп көбүнчө адам ушул айтмак го дейм да. Баарыбызда бир акылыбызда бир сөз бар, мыншайтке. Эмне сөз бар? Маселени тезирээк чечишибизди каалайбыз. Каалайбызбы? Каалайбыз да. Каалайбыз. Маселенин такыр чечилбей турган тарабы күнөөкөрдү сырттан издөө. Бир окуяга жолукканда. Маселени тез арада чечиле турган объездной жолу күнөөнү өзүңөн издөө. Агайыбыздын бир сөзү бар дагы, сонун сөз бул. Күнөөкөр сырттан издеген адам өлгүчө чыныгы күнөөкөр таппайт, ийгиликке жетпейт дейт. Дагы эле сыртка, күнөөнү өзүнөн издеген адам тез арада чыныгы күнөөкөр табат, маселе чечилет, ийгилик эшиктерин такылдата баштайт дейт. Ушул жерден теманын башына байлап коелукпу, Мисалы, Мусанын пайгамбарлык келдиктен алдын бирөөнү, бир аялды кыйнап аткан фараондун кызматчысын бир чаап өлтүрүп коет го. Ошол жерде да сразу дуасы. Аллахым, мен өзүм зулум кылдым деп Кудай Тааладан кечирим сураган да. Юнустун киттин курсагына кирери менен өзүм зулум кылдым, мени кечир деп Аллах Тааладан кечирим сураган. Адам алейхиссаламдын бейиште жебе деген мөмөнү жеп койгондон кийин эле Аллахым өзүбүзгө зулум кылдык, күнөөбүздү кечир деген да. Ушул жерден пайгамбарлардын жолу бизге көрүнүп атат. Ката кемчиликти, айыпты кимден издөө? Өзүнөн издөө. Адам деле шансы бар болчу. Шайтан болбосо мөмөнү жебейт элем депчи. Мусанын деле алейхиссалам шансы бар эле. Тиги аялды сабап алганда буну мен бир өлтүрүп койбойт элем депчи. Юнустун деле шансы бар болчу. 30 жыл дават кылбадымбы? Милдетимди аткардым да дегенчи. Жок, не деп атат? Мен инни өзүм эмне кылдым? Зулум кылдым, күнөө кылдым, ката кылдым, кемчилик кылдым деп мойнуна алып. Жана Дордойдогу байке дейли экен да. Мен ушул намазын коюп ушин бергем Дордой, кандай күнөөлүм бар деп. Сиз күнөөлөсөз чочуп кетпедиби? Ошол сыяктуу да экен да. Апрель айында Африка чөлдөрүндө шамал болот экен. Ал шамал көккө 100 000 деген тонна чаңды көтөрүп кетет экен. Анан Африкадан Амазонка токойлоруна чаңды көтөрүп барат. Ортодо океан бар. Муну илимдүүлөр көп жыл не кылыптыр, изилдептир. Африкадан чаң көтөрүлүп Амазонка эмне кылат? Таштап коет. Неге мындай? Бул кубулуш неден? Неге чөлдө жаткан чаң Амазонкага түшүш керек? Именно Амазонка. Изилдесе Амазонкада көп жаңгыр жаагандыгы үчүн фосфордун составы азайып кетет экен. Илимдер ушундай бир жыйынтыкка да келет. 22 000 тонна фосфор жуулуп кеткен бир жылда.
чаңды изилдеп көрсө азыркы илимдин жетишкендиктери менен ошол 100 миңдеген тонна чаңдын ичинен именно Амазонкага керек болгон 22 миң тонн чаңы фосфор экен да. Мисалы Африка чөлдөрүндө жүргөн төө баккан же ошол жерде жашаган бир кишиге ал чаң дискомфорт болушу мүмкүн. Ал чаң тополоң бороон чапкын максатсыз түрдө кыймылдап аткандай көрүнүшү мүмкүн. Не үчүн бул жылга бир айлап эки айлап чаң болуп бизди кыйнайт деп да ойлошу мүмкүн. Бирок ал чаң Амазонкадагы 22 миң тонна муктаждык болгон фосфорду көтөрүп бараткандыгын билсе, ал жерде адамдар да ыраазы болушу мүмкүн. Ал жердин муктаждыгы чечип атса да бул чаңга шамалга эмнебиз ыраазыбыз депчи. Аллах Тааланын даанышмандыгы ушундай. Биздин деле жолугуп аткан кээ бир окуяларыбыздын төркүнүндө ошондой бир хикматтар болушу мүмкүн. Биз билбеген, биз түшүнбөгөн. Бирок балким башка бирөөгө пайдалуу болот. Кантпайке эмен айтып берсеңиз, мышык менен окуян баягы жакында ошол мощный тоже бомба окуя. Мен жакынкы күндөрү келинчегим менен Дордойго барып калам. Эртең менен садикке жетишпей калабыз. Садикке азыр өтө строго 8:30 1 мүнөт кечиксең эшигиң мурдуңдун алдынан эшик жабат да, до свидания деп коет. Жетишпей калдык, балдарымды алып алып не кылам? Жубайым Дордойдо байыр болуп иштейт. Ама үй бүлө менен жөнөдүм, Дордойго бардым. Бала чака менен күтүп отурам, сен тез товарыңды алып чык дегенче. Балдарым ызылдап атып, жана азыр эми старт менен жүрөт го машина. Ошо стартты басып койгондо кызым бир болсочу. Телефондор зарядкада турганда машинам отуруп калыптыр. Анан саат 1-де занятиябыз бар, 12-де чыгышыбыз керек, ызылдап аялым шаштырып атсам, ал чыкты, бирок машинам жүрбөйт да, стоянкада. Анан эми баягы жерде бар, бендебиз да жинденесиз, үйлөнөсүз, бирдеке болосуң, анан кийин прикуриватель издей баштадым. Ары өтөм, бері өтөм, дагы бир эскертүүчү нерсе, бирде кыргыздарда ошо 2-3 секунд деген убакыт дагы тар болуп калыптыр да. Токтогусу келбейт, убактым жок деп өтүп кетип атты. Анан бир орус байкеден Алла разы болсун ага прикуриватель таптым, эски прикуриватель. Анан ал айтты, мен аябай шашып атам, мен ишим бүтүрүп келе калайын, бирөөдөн прикуриватель этип тур. Ошондо да болбосо мен өзүм прикуриватель этип берем. Бүткөндөн кийин машинамдын ачасын, багажын ыргытып коюп кете бер деди. Ушунчалык ишеним менен. Машинасын ачык калтырып. Анан макул деп ага разы болуп, анан прикуриватель алып келип, эми машина таппай. Толгон токой водительдер жүрөт. Стоянканын жанында баягы акча төлөй турган жердечи. Эч ким макул болбойт да. Мен шашылышым, баары эле шашылыш. Анан Кудай деп өзүмчө мынтип изденip жүргөн машинам алдында келе жатсам, капотун ачып койгом да. Машинамдын алдыңкы дөңгөлөгүндө мышыктын кичинекей баласы түшө албай илеп атыптыр. Анан кийин бардым да, карасам кулактары көрүндү да. Анан барсам дөңгөлөк тегерек го. Анан машинанын крылосу дагы мындай жабып калыптыр. Ал мындайынан секирейин десе, крыло мешать этет. Мындайынан түшөйүн десе, коркот, себеби дөңгөлөк тегерек. Анан секин алып баягы мышыкты ошол жерде базарда жүргөн грузчик балдарга берип, анан өзүмчө Кудайдын даанышмандыгына сиз айткандай аябай ушунчалык дагы бир жолу таң калдым да. Эгерде менин машинам жүргөндө мен ошол мышыктын баласын тебелеп кетмекмин да. Ушул тарыхтын баары бир мышыктын баласы үчүн болгонбу. Ошондой. Мисалы дагы бир сөз бар байке. Аллах Таалага ким жакын болсо, баштан айтып коеюн, бир эки сөз кош. Аллах Тааланы ким тапса, тааныса, бар экенине, бир экенине ыйман келтирсе, ага кулчулук кылып, ага жакындоонун жолун тапса, анда ааламда болуп аткан окуялардын парда аркасы сырлар ага көрүнө баштайт. Биздин депрессия, стресске түшүп кыйналып атканыбыздын себеби ааламдын кожоюну Аллах Тааладан алыс болуп аткан окуялардын сырын түшүнбөгөндүбүздөн. Ошондойбу? Ошондой. Мисалы дагы бутой мисал берип кое турган болсок, бир мекеменин директорунун жүргүзгөн саясатына туура түшүнүп, туура кабыл алган анын эң жакын адамдар болот. Ошол эле мекемеде иштеген адамдар тигиден бир аз алысыраак жүрсө, мекеменин директорунун жүргүзгөн саясатына каршы сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Себеп деген буга жакын болбой, бунун ичиндеги чыныгы ниетин билбегендиктен болуп аткан, кылып аткан иштеринин натыйжасына комментар айта бериши мүмкүн. Неге мындай кылып? Неге мындай кылып деп. Бирок эң жанында жүргөн адам, бул ишти чогуу жүргүзгөн адам, директордун кайсы ниетте экенин билгендиктен болуп аткан иштерден кыжаалат болбойт, комментар да айтпайт.
Куду ошондой ааламда болуп аткан окуялардан инсан туура эмес терс таасир алып стресске түшпөш үчүн бул ааламдын кожоюну Кудай Таалага жакындоонун жолун издеш керек. Тоже примерно уже уланып кетип атпайбы? Пример катары айтып коеюн, биз кантайки бир подкаст тартпадык белек. Конок келгенде сөзгө чечен эмес, эми анын иши сүйлөжү эмес да, анын иши күрөшү да. Мындай айткансакчы, пример. Анан подкаст оор болгондо биз аябай көп суроолор берип, кечке подкасттын эмес узун болуп, көбүрөөк маалымат алыш үчүн көп суроо берүүгө аракет кылдык да. Анан бирок монтажга келгенде биз суроолорубузду кесип, аны көп сүйлөткөндү кылып, сону кооздоп койгонбуз да. Анан ошол жактын комментарийди карасаңар, эки ведущий тупой экен, эчтеке кылбай эме кылып аткан деп туруп ушуну жазып койгон да, толтур адам ушуну жазган. Чынында ал пальон жүрөккө тиет да, тебе койбойт да адамыбызда. Анан ойлойсуң да ушинтипчи. Билбейт да аларчы, просточу. Кандай аракет менен кылган, чындыгында кандай болду, баардыгы готовый результат көрүп, бирок анысындай. Көбүнчө мен ошондо бир натыйжага келгем. Биз ушул просто комментарийден эле канча күнөөгө батабыз. Билип, билбей. Эмеде 2-3 сөз сүрүп калды дагы, биринчиси жардамдашуу. 2013 же 14 жыл мен анан Нарында болчумун. Иним үйлөнүп айылга кеттим. Октябрдын 15-тери адашпасам. Иним той иш-чаралары 3-4 күн болду. Той бүттү. Акыркы иним 4-иним болчу. Той бүткөндөн кийин бери кайттык. Дөңгөлөктөрүм летний болчу. Бери кайтып келип атсак, жол таза. Ала белге келип тырмышсак, бүк музыка. И машиналар бүт летний дөңгөлөк болгон машиналар баардыгы оң жакка пробка болуп не болуптур. Туруп калыптыр. Мен да мындай келдим, деп эле туруп калдык. Келинчегим бар, бала чакам бар, отурабыз. Машинадан түшүп карасам, чоккуда кум себеп келип атат. Бизге где-то бир 40-45 мүнөттө жетет да. Ага чейин келчү эмес. Негиде жай айдап кум себеп келип атат. Эки үстүндө кызматчылар. Машинада отурсам, бир бус өтүп баратат. Бустун аркасында 4 же 5 бала түртүп баратат. И бустун арканкы балону чимирилип барат жана музданчы. Анан келинчегиме айттым, машина айдаганды билет, сен рульга отуруп ал дедим. Мен жөн эле отурам. Бир аз кыймылда болсун. Мен булардын бусун түртүшүп коеюн дедим. Чото бир киши жетишпегендей болуп атат. Ыргып түштүм да, тик бусту түртүп жөнөттүк. Чындап эле бир киши жетишпегендей экен да, эсептечи. Баары эле мен жарбассам не кылып баштады. Кыймылдап баштады. Түртүп, аякта кислородко жакшы жетишпейт экен. Бышылдап, дем ала албай кыйналып, тип кум себеп аткан жерге чейин бусту не кылып бардык. Жеткирип бардык түртүп. Кумга жеткенде тиги бала ыргыр кирип кетти буска. Бус кетти. Анан мен жөө түшүп келдим. Жолдун жээгинде. Келип атсам, менин машинам кетип атат да, адисей. Келинчегим мынтип калыптыр багачы. Жакшылап көзүм аркамы ачып карасам, шамдан өтүп куттан келип калды эле да. Караңгыраак болчу бир аз. Аркада 7 же 8 бала менин машинамды түртүп баратат да. Бул менин машинамды каяка түртүп баратасыңар десем, сен аялыңды таштап каяка жүрөсүң деп тигилер мени урушуп атпайбы. Анан алар менен кошулуп түртүшүп, кайра кумга жетип алып, анан кеттик, эл калды ал жердечи. Мен келинчегиме айттым, эмне болду десем, степ менен түшүп келип аттыр. Спортсмен балдар экен. Бишкекте бир турнир болуп, спорттук иш-чара катышып келип атышкан балдар экен. Түшүп келип атып, эме шопур токтоптур дагы, сиз күйөөңүз жок, өзүңүз элесизби деп сурап турду, айнек түшүрүпчү. Көрүп атпайбы аял машинада отурат, бала чакам аркада. Десе, келинчегим айттыр, күйөөм өйдө да тиги бус түрткөн кетти десе, аны түшүнбөй калыптыр дагы. Бул көз чок өзү эле экен, муну күттүрө бербейли деп балдарын түртүп ийиптир да экен. Келинчегиме айттым, кара дедим, мен бир өзүм жалгыз тиги буска жардам берип кетсем, Аллах Таала 7-8 бала жөнөтүп коюптур. Сиздин машинаңыз жүздөгөн машиналардын арасынан менин машинам. Анан байке сонун бир сөз бар да. Ааламды Дарвиндин көзү менен эмес, ыймандын көзү менен карасаң, аалам жардамдашуудан ибарат да. Күндүн позициясын карасаңыз берет. Жамгырдын позициясын карасаңыз берет. Кислороддун позициясын карасаңыз только эмне кылып атабыз? Дем алып атабыз. Магнит полянын позициясын карасаңыз только кызмат кылат. Не кылбаш керек? Күндүн зыяндуу күн нурларын өткөрбөш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн эмеси бар, өзүнүн милдети бар, и кызматы бар. И анан берүүчү позицияда. Жаныбарлар карасаңыз, арстан, жолборс карышкыр өлтүрүп аткандай көрүнүшү мүмкүн.
бирок жаратылышта баланс сактап өзүнүн кызматын аткарып атканын көрөсүз жакшылап карасак. Демек аалам жардамдашуу менен убара. Эгер бир инсанда иман келтирип жакшы амалдардын жанында, жакшы амалдардын катарында бири бирибизге жардамдашууга ыктасак, анда бул ааламдын ыргагы менен жашайбыз. Эгер бири бирибизге зулум кылсак, бири бирибизди алдасак, бири бирибизди кордосок, бири бирибиздин алсыздыгыбыздан пайдаланып кетсек, анда бул ааламдын ыргагынан чыгып жашайбыз. Ааламдын ыргагынан чыккан адам ал сөзсүз бактысыз болот. Ааламдын ыргагы менен жашаган адам ал сөзсүз бактылуу болот. Биз Москвада да көп жыл жашап калган экен. Көрчү, ол жагып атат магачы ушундай сборник разных историй болот экен. Жаш кезибизде барып калдык, анан кийин ошол жерде бир байкенин айтканы ушундай эсимде калыптыр. Орус кемпирлер бар, вредный кемпирлер. Метрого эртең таң атпай чыгып, каяка барышат билбейсиң. Анан кийин өзүң узак жол жүрөсүң да метрого түшсөң, орун туруп бериш керек деп баягы ыйманың позволять этпейт. Анан ошентип кетип атсак, анан бир кемпир деле эмес, мындай орто жаштагы аял орус келип токтоп калды. Анан берки байке, жанындагы байке ордунан секирип тура калып эле бошотуп берип калды. Өзү теңдүү эле да. Анан түшкөндөн кийин сурадым да мен анданчы. Эми бул орустар мындай эмне кереги бар эле, отуруп кете бербей белең, баары бир рахматын деле айтпайт десем, иним, мен рахмат үчүн кылбаймын дейт. Тээ алыста бир Кыргызстандын бир айылында мен апам жашайт дейт, карып калган. Мен бул оруска орун бошотуп берип койдум. Ал жакта маршруткада балким менин апама дагы бирөө орун бошотуп берип коет деген ниетте кылдым дейт. Ушул нерсе эсимде калыптыр да, ушундай. Мындай айтканда, кто живет по правилам, по-любому ошол правилалар ага иштеп берет экен экенчи. Жаратылыштагы жардамдашуу тууралуу дагы, мисалы Кытай императорлукту жыгып, коммунисттер бийликке келет. Анан акылды сынышып, чымчыктардын баарын өлтүрүшүбүз керек дейт. Анткени бир жылда бир чымчык нончо грамм арпа буудай күрүч жесе, нончо тонна бизге зыян экен дейт. Анан акция кылышат да, чымчыктын баарын кырып салат. Бир областында, бир жерлеринде. Анан кийинки жыл айланганда жаз келет, дыйканчылыктарын башташат. Жер жайнаган чегиртке келет. 1 килограмм, бир дана будай, арпа, күрүч албастан дыйканчылыгы банкрот болушат. Күздөн адамдар кырыла баштайт. Неден экенин изилдесе, кичине садакасын жеп, бирок күн-түн кызмат кылган чымчыктарды кырып койгондугунан экен. Алар кичине жегизген арпа будайын бизге зыянкеч деп эсептегендиги үчүн жер бети толо чегирткелерге бардык мал дүйнөсүн жегиргенге мажбур болушкан да. Демек жер бетинде эч бир нерсе жөндөн жөн эмес. Кудайдын даанышмандыгы анан бири-бирине жардам бердиртип койгону көрүнүп турат. Мисалы, динибизди карасаңыз, Кудайдын мээрими тууралуучу 114 сүрөнүн 113-үндө Бисмиллахир-рахманир-рахимда бирөөнүн башында жок, бирок башка бир сүрөнүн ичинде Сулайман айтты же жазды деп Бисмиллахир-рахманир-рахим деп 114 жолу бар да. Рахман сүрөсү бар. Кудай Тааланын мээримдүү, ырайымдуу экенин толтура жерде Аллах Таала баян кылат. Ушул форчка менен карасаңыз, аалам жардамдашат. Бири-биринин кемчиликтерин, муктаждыктарын эмне кылат? Толуктайт. Кечеде бир китептен бир абзац окуп калдык. Аллах Тааланын алдында Аллах Таала жараткан жандыктардын ичинен эң назиги, эң алсызы, анан колунан эч нерсе келбеген эң жөнөкөйү Аллах Тааланын эң мыкты ырзыкысы менен ырзыктандырат дейт. Мисалы, куртту карасаңыз, алманын так ортосунда. Ушундай ырзыкысы кенен. Кенен биякта турсун, ортосунда. Алманын сыртын карасаңыз, каягында тешиги бар экенин эле таппайсыз. Бирок ичинде курт жүрөт. Ырзыкынын так несинде, ортосунда. Жаңы төрөлгөн балдарды карасаңыз, ырзыкынын эң жакшысы менен. Ата энесин жаңы төрөлгөн балага Аллах Таала кул кылып койгон. Бар нерсени берет. Бар нерсени кылат, бар кызматын. Любой условие. Ушул жерден дагы бизге бир сабак чыгат да. Кимде ким Кудайдын алдында өзүнүн алсыздыгын, ага муктаждыгын, анын алдында кембагал экенин баштан моюндаса, Кудайга толук тоокел кылган болот. Кудайына тоокел кылган адам бул дүйнөдө, акыретте иншалла кор болбойт, кыйналбайт. Демек, курт эгер өзүнүн ырыскысын ушундай чоң алманын ортосунан таап атса, демек ырыскы, ошол эле мал мүлк, акча деген бул күчкө, акылдуулукка берилбейби? Берилбейт. Неге? 100%.
Анткени өзү суроо бар го, ырызык эмнеге берилет дегенчи. жаратылышта да көрүнүп атпайбы? Скорусу ордунда болгон, IQ'су ордунда болгон, күчү, тиштери курч болгон шакал, чөөлөр, карышкырлар өмүрүнүн 80-85% ач карчылык менен өткөрөт экен. Эпчил, акылдуу, салыштырмалуу. Скорусу да бар, тиши да мощный, күчү да мощный. Бирок өмүрүнүн көп бөлүгүн эмне өткөрөт? Ачка өткөрөт. Шакал да. Эгер адам баласы дагы иман назары менен карагандачы, адам баласы дагы Кудайга тобокел кылбай, өзүнүн күчүнө таянса, анда ал көп проблемалар менен бетме бет болот. Муну ушул жерден кесип коеюн, акыл ээлер өздөрү ойлонсун калган. Ушинтиппи? Ойлонгондорго кичине пища для размышлений. Сиз башында Фатиха сүрөсүндөгү айтып кеттиңиз, ал жерде аламдардын ромуз деген аят бар. Анан жакында мен ошол сиз өйдө да айтып кеткен эле, Илон Маск физика илимини бул мындай кандайдыр бир сомненияга койду да жакындачы. Себеби анын баарына себеп бул меж галактический 3I Атлас деген комета учуп келе жатат да азыр. Эми мындай батышта бул аябай талкуу чоң, бизде эле талкуу жок бул негизинен. Анын айтып койчу, батышта талкуу бар, бизде батыш башка жакта десем мен ойлоп атпайм, биз жана башкаларды обсуждение кылып эле өтүп баратат деп. Окумуштуулардын баамында бул өзүнүн траекториясы, анын аркасына чыгарган баягы чаңы бөлөкчө экен. Бизге Куранда айтылат го, темир каяктан келген деп. Темир каяктан келген? Көктөн келген, түшүрдүк деп айтылат. Ошондой деген аят бар да. Анын негизинен алып көрсө, ал никель бөлүп чыгарып атыптыр да, 100% никель бөлүп чыгарып атыптыр. Жаратылышта никель темирдин гана составында болот экен да. Анан Илон Маск айтып атат да, бүгүнкү күнгө чейин теориялар, никель тууралуу, темир тууралуу өзү менен өзү жаралып алган деген нерсе, бунун баары пшик болот, ноль болот. Эгерде мына биз азыр изилдеп аткан 3I Атлас өзүнүн траекториясы биз ойлогондой эмес, бөлөкчө. Анын чыгарган чаңы дагы бөлөкчө, структурасы дагы бөлөкчө. Демек бул эмне? Адамзаты бүгүнкү күнгө чейин жеткен илимий илимпоздордун ачылыштарынын баары ноль болуп калабы деген ачылышка келип атат. 50 миллион жыл мурун адамдардын азыркы адам кейпине келе баштады деген илимдин божомолу бар. Ошол илимдин ошол божомолу менен карасаңыз, адам баласы келгинде эмес, ошол жер бетинде кокустуктан, себептерден өзүнөн өзү пайда болду деген теориянын тегерегинде пайда болгон жандык махлук. Анан ChatGPT'ге мен жаздым бир жолу. Жер бетинде ары жок болсо эмне болот дедим. Жер бетинин өмүрү 100% ары түрдүү жок болсо өмүрү 4 жыл экен. Жер бетинде чымын жок болсо эмне болот десем, өмүрү мынча жыл. Жер бетинде чиркей жок болсо аны эмне болот десем, өмүрү мынча жыл деп жазып атат. Демек, ар бир жандыктын экосистемада өзүнүн неси бар, орду бар. Анан кайра жазып атам. Жер бетинде адам 100% адамдар жок болуп кетсе эмне болот десем, болуп көрбөгөндөй баралына жетип кулпунуп өзгөрөт дейт. Анан мен түйүнү жазып атам. Анда адам бул жерден эмес, келгинде экени ошол жерде көрүнүп турат. Бул жер бети адамга ылайык, адам жер бетине ылайык эмес экени ошол жерден көрүнүп турат. Биз түшкөнүбүз, адамдын бейиштен кулуп түшкөндүгү ошол жерден көрүнүп турат. Өзү негизи байке ыймандын көзү менен карасаңыз, бүгүнкү көп нерселер астын үстүн болуп кетиши мүмкүн. Дагы ойлондурганга, ойлонуп атасыңарбы? Башыңарды чыйып калган жок, жакшы эле кетип атабызбы? Эгер мисалы ары жок болсо, экосистема бузулса, анда адам жок болсо бузуш керек эле да. Эгер бул эмеге экосистемага кирсек биз. Биз бияка келгинде болгонбуз. Келгинде болгонубузду карасаңыз, бияк бизге ылайык болуп атпайбы? Биз келип биякты ылайыктаган эмеспиз. Келсек бизге ылайыктуу болчу да. Анда ылайыктаган бирөө бар экени ошол жерден көрүнүп турбайбы? Кантеле дайым болуп калмаксыз, Бирок ошондой эле, эгер бул жак эмен теориясы бар го, теория Дарвина дейт эле, алардын теориясы боюнча биз бул жактан экосистема менен жана лужадан чыгып ушундай пайда болуп калдык деп атпайбы?
мына бул эгер чын эле ушуну пайдаланып калсак анда биз бул экосистема жарашмакпыз да. Бир кызматыбыз бар болмокто Теорияны жерге. карасаңыз байке, деңиздин түбүндөгү бир клеткалуу жандыктан башталып атпайлыбы? Ошо. Ошол жерден келип анан кургакка чыгып, анан маймылга айланып, анан адамга айланып атпайлыбы? Адамга айланган жерибиз 50 миллион жыл мурун болот экен, илимдин көзү менен. Бирок биздин жерде жүргөнүбүз только зыян жергечи. Ал Бирок көптөгөн ошол эле батыштык мамлекеттер, ушу Дарвин мекени болгон мамлекеттер бүгүнкү күндө Дарвиндин теориясын окушпайт. Биз эле баягы эски китептермен дагы деле ошол жерде калып калганбыз бар. Беркин улап коеюнбу? Жардамдашуунун жанында дагы бир сөз бар. Улашыңыз керек да сөздөрдү. Бисмилла. Сизге жактыбы Канат байке? Азыр бомба нерсе айтам деп баштайт. Стабырында. Бисмилла. Биздин 3 китеп бар да. Окуп үйрөнүшүбүз керек болгончу. Бизге деген момундарга ыйман келтирген. Биринчиси Куран өзү. Экинчиси Аалам китеби. Үчүнчүсү инсан өзүнчө бир китеп да. Канча китеп болот? 3 китеп. Адамдагы бар физикалык, биологиялык, метафизикалык бардык эрежелер ааламда бар да. Ааламдагы аалам шумул бардык илим издилеп чыккан теориялардын, физикалык закондордун бардыгы 80 кил, 100 кил чыккан адамдын ичинде бар. То есть ушул жерден бир сөз чыгат, адам баласы чоң килтеген бир ааламдын кичинекей бир макети да. Буну чогултуп койгон Аллах Таала. Анан бул жерде эмне айткым келип атат? Бул 3 китепти мыкты окуш керек. Курандын пайгамбарыбыз алып келген диндин эрежелерин жакшы түшүнбөсөк, бул 2 китептин да сыры ачылбайт. Аалам китебинин дагы, Адам китебинин дагы. Бирок Куранды, сүннөттү мыкты түшүнгөндөн кийин Аалам китебин, Адам китебин адам окуп баштаса, ал дагы тереңдейт. Дагы эмне үчүн жаратылганын, бул дүйнөгө эмне үчүн келгендигин дагы түшүнө баштайт. Азыр эми психологдордун доору болуп атпайбы? Психологдорго барып калдык, башка өнүккөн мамлекеттерде үйрөнүп калдык. Психологдордун асыл максаты адамды өзүн таанытуу. Ким экендигин, не экендигинчи. Өзүнүн китебин өзүнө эмне кылуу? Окутуу. Баягыда бирөө менен сүйлөшүп калдым. Психологдор отурсаң дейт, сен эле сүйлөй берет экенсиң, ал сени сүйлөткөндү билген адам экен дейт. Мен турбаймбы? Сен эле сүйлөйсүң, сени сүйлөткөндү билген адам экен. Записке жазылгыла психолог болуп. Бирөө сен өзүң сүйлөп атып, өзүң убеждение болуп, анан деп кээ бир маселелериң чечилип кетет экен дейт да. Эми караңыз байке. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сүннөттөрүндө, Курандын уруксат берген, тыйган, жол көрсөткөн жолдорунда адамга эң ылайык болгон өзүн таанып алганга жол ачкан эрежелер да. Эгер адам баласы ушул китептерди жакшылап изилдебесе, айрыкча Куран, сүннөттү, динибизди, анда өзүн да тааныбайт, ааламда тааныбайт. Тааныса да жаңылыш тааныйт. Бүт нерсени жаңылыш тааныганда, жаңылыш баа бергенде өз асты үстүн болуп кетет маселелерчи. Ыргакка келиш үчүн, дүйнө акырет бактылуу болуш үчүн бул 3 китептин негизгиси өзөгү болгон Куран, сүннөт китебин, анан Аалам, Адам китебин жакшы окуганга баарыбыз милдеттүүбүз. Өз негизи эле да түшүнсөң да башка түшүнүп баштайсың го. Жашан мен динге биринчи жолу келгенде вообще баарын өзгөчө карап баштадым да, тескерисинче көрсө ушундай экен да, башкача экен да деп. Суроолорума жооп таппай аткан жоопсуз суроолорума жооп таптым да. Маселен, эмеден магистрал бар бизде чоң көчө. Алматинский магистралдан. Азыр эмне болуп калды? Эсимде жок. Алматинский магистралдан жолго чыкса, эч бир жол эрежесин сактабастан туруп, ошол магистрал баягы аягына чейин машина менен барам десе, түрүү баруу гарантиясы 5%, 3% да, балки 1%. Өлүп калуу риски 90-95%. Эгер ошол жолдон чыгып, бүт жол эрежесин сактап барам десе, анда аман эсен баруу гарантиясы 95% да. 97%. Ажал жетип 1-2% өлүп калышы мүмкүн. Мисал. Куду ошондой бул жашоо жолчулугунда дагы аман соо көздөгөн максатыбызга жетүү үчүн белгилүү эрежелерге муктаждыгыбыз бар. Ал эрежелер дагы
динибизден, ыйманыбыздан келген эрежелер. Бул жерде анда улантуу бар экен менде. Кээ адамдар бар го, мисалы үчүн, ушу машина мисалы менен түшүндүрүп кетсем, машина катай дайымачы мындай жолдо Формула 1 кылып атты, мындай айткандачы. Анан айтасың да, бул мындай кылба, эме болуп кетесиң десем, жаратылган сактайт да. Биз по-любому өлөргө мөөнөт келгенде өлөбүз да. Эгер өлөрдө мөөнөт жазылган болсо, анда азыр зачем мага өзүм асырып мен өлбөйм да, значит. Өлсөм, значит, жазылган. Өлбөсөм эме экен деп туруп айдап кетип калат. Ошол өзүн өзү өлтүрүүгө барабар да. Өзүн өзү өлтүргөн динде чоң күнөө. То есть эрежени сактабаган. А ошол кантип түшүнсө болот ошо жазылганын, анан өзүң эме амалдарың. Мында ойлонуп көрсөң, по идее өлүмүң жазылган. Машина айдап барат өлүп калсаң, кат скорость менен. А значит, бул жазылган да, ушинтип өлгөн деп. Жазылган нерсе бар болот деген нерсе бар да. Муну кандай түшүнөбүз? Жазылгандыгы үчүн болобу? Же ошондой боло тургандыгын билген зат жазып койгонбу? Кайсынысы туура? Кандай болгонун билген үчүн жазган го дейт. Экинчиси туура. Мисалы, сиз 1-класстан 4-класска чейин бир класска сабак берсеңиз, 5-класска көчүрөрдү башка мугалимге өткөрүп берип, көчүрүү экзаменин алсаңыз, көчүрүү экзаменинде окуучуларыңыздын, 30 окуучуңуздун канчасы 2, канчасы 3, канчасы 4, канчасы 5ке окуурун билесизби, билбейсизби? Билем да. Билесиз. Неге деген 4 жыл эмне кылгансыңар? Аларды окуткан. Бизди жоктон бар кылган, бир тамчы суудан жараткан Аллах Таала биздин бардык абалыбыздан кабатыр. Ушу тууралуу мен сонун сөз угуп калган жерим бар эле. Сен айтып атпайсыңбы эме депчи, чоң гонять эткен жашы көргөн водительдер бар депчи. Бир чоң эле аксакал киши, аны деп деле айта албайм, мындай эле киши айткан да. Сен макул өзүң өлгөнүң бүгүн болбосун, бөлөк күн болсун, бирок бөлөк бирөөнүн кырсыгына себепкер болуп калба деген сөзү эсиме түшүп кетти. Ооба. Өзүңө гана зыян эмес, башкаларга да зыян тийгизүү. Анан башында эменин баштабадыкпы? Ката кемчилик тууралуу, күнөө тууралуучу. Адам 65, 70 Аллах Таала өмүр берсечи, 80 жашка чыкканда, ошол жашка чейин эч эреже карманбай жашап келсе, өзү билгендей, соода саттыгын, жашоо образын өзү билгендей, өзү каалагандай келсе, ошол өзү каалап, өзү билгендей жашап келген жашоосуна 70-73ге чыкканда адамдардын нааразы болгондугун көрүп атам. Неге дегенде, ошол жерге чейин бүтүн чечимдерди өзү билип, өзү каалап алып келген чечимдердин баарын. Бирок караса, акылы чектелүү экендигин, 75 жылга чейин бүтүн чечимдеринин көпчүлүгү ката экендигин көрдү да. И ошол жашоосун өзү эмне? Нааразы. Жашоосунан нааразы болбош үчүн чечилген, практикада өткөрүлгөн 124 000 пайгамбарлар аркылуу тастыкталган даяр даңгыр жолдо жашаган абдилрак. Ошолордун чечими менен, ошолордун жолу менен. Анан ушул жерден дагы бир кызык сөз чыгат. Адам ошол жашка чейин өзү билип, өтүгүн төргүлүп жашай берсе, ошол жашка келгенде жашоосунан нааразы болот. Ушунча жашым, ушунча мээнетим, ушунча аракет күчүм ушулар үчүн беле дейт. Натыйжада өзү да Кудайдан нааразы болот. Анан бир сонун сөз окуп калдым. Аллах Таала сенден качан ыраазы болот десе, сен Аллах Тааладан ыраазы болгондон кийин дейт. А сен Аллах Тааладан качан ыраазы болосуң дейт? Анын жолдорун, анын сызган сызыгын моюндагандан кийин. Ой жүрүп атасыңарбы, жетишип атасыңарбы? Кууп кеттим окшойт бир аз. Жок тура эле, просто эстеп турайын да, отуруп эле узначып отургандар көп болбосо эле. Ошого дүйнөдө акыретте өкүнбөш үчүн даяр тапталган, тастыкталган, тазаланган жолдо жашаган жакшыраак. Биздин теманын башында да бир сөз бар болчу.
Күнөө акыретте гана жазага дуушар кылбайт. Күнөөлөрдүн бул дүйнөдө дагы жазага дуушар кыла тургандыгы бар. Маселен, ата энесин ким нааразы кылса, жаза эки жерде болот. Бул дүйнөдө да, акыретте дагы. Мисалы, ата энесине ким кордук көрсөтсө, бала чакасынан кордук көрмөйүнчө өлбөйт деген сөз да. Эмеден уктум эле го, бирөөнүн зыначыларга да. Кудай сактасын, бирок бараңарда бар болсо, ушундай сөздү уккам да. Башка кимдир бир зына кылса, үй бүлөсүнөн бирөөсү зына болмоюнча, кайтып келмейинче өтпөйт бул өмүрдөн. Бул чындыкпы? Эми муну чоң устаз баягы кайтар дүйнө деген максатта айткан да мунучу. Андан кийин башка устаздарыбыз бул сөзгө башкача сөз дагы айтып коюшту. Бирок андан кийин үчүнчү сөздү мен айтпай эле коеюн. Бирок бир нерсе бар. Зына да чоң күнөө. Аллах Таала тарабынан жиркеништүү деген макам берилген. Мисалы, башка күнөөлөргө жиркеништүү деген сөз колдонулган да. Күнөөнүн оордугу, азабы колдонулган, бирок зынага жиркеништүү деген колдонулган. Зынага ким жакын болсо, анын табияты бузулган болуп эсептелет. Неге дегенде, жиркеништүү ишти кылуу табияты бузулган адамдын иши. Туура? Ошондой болот да. Анан ушул моментте практикада көрүп атабыз. Зынага жакын жүргөндөр бул дүйнөдө эле азабын тартып атат. Биринчиден табияты бузулуп атат, экинчиден оору жуктуруп атат, үчүнчүдөн адал таза болгон никесинде жүргөн аялына да оору жуктуруп атат. Семейный дарыланып жүргөн адамдарды көрүп атабыз. Ошондуктан күнөө кылсам акыретте гана суракка тартылам, азабы акыретте деп бир анан акыретке барганда көрө турарбыз деп күнөөнүн арасына жүрө берүү, ал сени куткарбайт. Күнөө боюнча мен бир сонун мисал эске келди. Кээбир адамдар бар да, мен жолуктургам да. Эгер мусулман акырында полевон бешикке кирсе, тозокко кирип анан кайра бешикке кирсе, значит, эгер мен ушунча күнөө кылгандан кийин бунун баарын кечирип намазын толуктагыча, мен мусулманмын деп туруп, аягына чейин күнөөкөр жашоон жашап, анан өлүп тозокто бир аз күйүп кайра бешикке кире алам деген адамдарга. Эми анчалык духовистүү болгонун кереги жок. Анан ал акыреттеги эле абал эмес. Дагы айтып атабыз. Ал кетирген өзүмдү айтайын, нафсимди. Күнөөдөн тыйылбасам, бул дүйнөдө эле анын азабы бар. Устаттын сонун сөзү бар. Күнөө дейт, дозоктогу заккум дараган уругун өзүнүн ичине камтыйт дейт. Сооп жакшы амалдар бейиштеги бактын уругун жүрөгүнө ташыйт. То есть байке жакшы жолдо жүргөндөр бул дүйнөдө эле бейиштин жытын жыттай баштайт. Күнөө жолуна жүргөндөр бул дүйнөдө эле дозоктун жытын жыттай баштайт. Кабырга жетпей эле. Макул, эми бул жайдан кийинки суроо жаралат. Кантип сезсем болот? Бейиштин жытын жыттан атканы, тозоктун жытын жыттан атканы кантип сезсем болот? Сонун суроо болду да. Кабыл ауылга душман болгондо биринчи этап неден болду десе, китептерде келген сөз да. Буга сулуусу кетип калды, никелешкендечи. Мага сулуу эмес туура келип калды деп, ошондон кызыгат болгон. Экинчи этап менден көрө атам муну көбүрөөк жакшы көрөт дегенден кызыгат болгон. Карасаңыз, эмеге уже бул дүйнөдө эле анын азабы эмне болуп баратат? Жүрөгүндө. Кыжалат менен ачып баратат. Үчүнчү этап зекетиңер, садакаңарды, курбаныңар чалгыла. Кимдики кабыл болсо, ошол туура жолдо, кимдики кабыл болсо туура эмес жолдо деген ишарат болот деп буйрук болот. Булар курбандыгын чалганда ауылдык кабыл болуп, кабылдыгы кабыл болбойт. Уже үчүнчү этапка келгенде кабыл атасына, анан ауылга эле эмес, Кудайга да душман болот. Уже Кудай Таала ачык ишарат берип атса, не кылбай атат? Кабыл албай атат. Анан төртүнчү этап не кылат? Ауылды таш менен башын жарып өлтүрүп турат. Эми сизге суроо. Кабыл ушул этаптар жашап атканда дозоктук атмосферада жашадыбы же бейиштик атмосферада жашадыбы? Дозоктук атмосфера болду. Биз челештирели. Бир адамдын ийгилигине кыжылат болсоң, көрө албасаң, кызгансаң,
кыжалат болуу, көрө албоочулук, кызганчылык кызганылган адамга такыр зыяны жок. Кызганган гана адамга зыян. Туурабы? Турат. Дагы бир сөз. Кызганылган адамдын ийгилиги көтөрүлгөн сайын кызганган адамдын кызганычы ашабы же түшөбү? Ашат. Ашат. Ким дозок абалында? Көрүнүп турат да. Ооба. Дагы бир мисал. Душмандык кылуу, көрө албоочулук кылуу, анын өлүп жок болуп кетишин каалоо, башка адамдынчы. Төркүнүндө но сөзгө барат. Кабылдын абалы. Кабыл ачык ишарат кабыл кылбай атпайбы Аллах Тааладан келген. Неге буга эле бере бересиң, мага бербейсиң деп Кудайына каршы абал алып келет. Кудайына каршы абалга келүү дозоктукпу же бейиштикпи? Дозоктук. Ал акыретке бара элек ал. Бирок уже ал дозоктун жытын жыттай баштайт. Жашоосу азап болду. Жашоосу азап болот да. Ошондойбу? Ооба. Ошондой. Дагы бир маселе. Аллах Таала тыйган күнөөлөр, арак болсун, зына болсун, сүткорлук болсун. Жашоодо практикада көрүп атабыз. Буну практикалап эткендер да айтып атат. Аллах Таала тыйган күнөөлөр ким жакындаган сайын, ал Кудайдан алыстайт, бейиштен алыстайт, дозокко жакындайт. Дүйнөсү дозокко айланат. Bir жарым ай 2 болуп калды, мен бирөөмө сүйлөшүп калдым. Бир таанышы жашы кыйлагы ооруп калган. Акыркы 20 жылдан бери бөтөлкөдө дейт. Отуруп сүйлөшсөң, бүтүн жер бетиндеги тууган урук эмес, бүтүн жер бетиндеги инсанияттан капа дейт. Элестетиңиз, бүтүн жер бетинде адамзаттан капа болуп жашаш бейиштикпи же дозоккулукпу? Состояние дозокку. Эми негизде биз мисалы үчүн ичкен адамдарды деле көрүп атпайбызбы? Ичкенде үй бүлөсү деле нааразы, үй бүлөсү менен да урушат, жактан деле урушат, өзү ичкенде деле кайф албайт да. Усаат, сөп болуңузчу. Ал үй бүлөсү ага нааразы болгон өзүнчө маселе. Ал элдин баарынан нааразы да. Баарынан нааразы. Мисалы, аялдардын күйөөсүнөн тарына берсе, нааразы боло берсе, мына гинекологдор да тастап кайра айтып атат, женский жактан ооруйт экен. Демек, тарына бергени күйөөсүнө болгон, тарына бергени, наалы бергени женский жактан оорунун пайда болушуна эмне? Себеп. Эмесиз эркек аялынан, бала чакасынан, тууган уругунан тарына берсе, бөтөлкөгө кирип дагы тереңдей берсе, таарынчын жоюш үчүн иче берсе, өлбөй атып дозоктун жытын жыттап аткандыгы эмеспи? Ошондой. Менде мурашка болуп кетти. Көрсөң? Менде сизге суроо, акыркы учурда жан дүйнөнүн мындай муктаждыгы бир жылуу сөзгө болобу? Негизинен себеп дегенде бул азыр айтып коет го, ашказан ток, бирок жүрөк ачка депчи. Эмнеден келип чыгып атат ошонун баары? Бирөөгө видео кызып кылдым. Жакын эле. Карасам, кабак кашы бүркөнүп калыптыр да. Ассаламу алейкум дедим. Алейкум салам деди. Видео кызып чыгышып атам да. Анан карап, көзүн карап айттым. Байке дедим, Аллах Таала сизге тема жок эле сразу баштап. Аллах Таала сизге итаат кылган, сиздин айтканыңыздан чыкпаган аял бергенби дедим. Ооба деди. Аллах Таала сизге көздөгөн жериңизге жеткирген, зыңкыган машиналуу кылганбы десем, ооба деди. Үйүңүз барбы десем, ооба деди. Барсаңыз туура жолго, иманга себеп болгон дос чөйрө бергенби десем, ооба деди. Чөйрөнүн баары диндар, жакшы балдар деди. Кошуналарыңыз кандай деп сурадым өзүнөн. Сонун деди. Тууган уруңуз кандай дедим. Сонун деди. Алла Таала сизге бере турган жакшылыктардын баарын бериптир дедим. Неге дүңкүп атасыз деди. Анан дагы бир сөз коштум. Эгер сиз тапкан мал дүйнөңүздүн зекетин берип атсаңыз, бир. Тапкан мал дүйнөңүз менен тууганчылык мамилеңизди бекемдеп атсаңыз, 2. Тапкан мал дүйнөңүз менен динге, исламга, иманга, эл журттун пайдасына кызмат кылып атсаңыз, 3. Аллах Таала сизге көөнө бербеген жакшылыкты бериптир. Ал жакшылык сизде бар дедим. Ошондой киши да. Ооба деди. Анда айттым, капа болгонго, тарынганга, дүңкүгөнгө вообще шансыңыз жок дедим. Кудайдын ушунча жакшылыгын көрбөй койсоңуз чатак болосуз дедим. Жылмай туруш керек анан, Жылмай десеңиз. Тура. Дагы бир сөз кошуп койсок болот. Кошуңуз. Биздеги бар Кудайдын жакшылыктарын
санап санын чыгарбасак, бизге бериле элек жамандыктардын санын эсептеп жүрө беребиз. Бериле элек жаман тура эмес айттым. Бериле электеринин санын эсептеп жүрө беребиз. Бул болсо, болмок депчи. А негизи бергендердин санын чыгарып алышыбыз керек да. Аллах Тааланын дагы бир сыфаты бар, Карим деген. Барбы? Бар. Мисалы, Нусретке караңыз. Мени качан жомарт деп айтасыз? Билбейт экенмин. Жомарттын сөзү өзү просто до конца түшүнбөйм да менчи. Жомарт деген түшүндүрбөйсүз? Берешен. Качан берешен деп айтасыз? Эгер эмени көрсөм, мисалы үчүн кызмат кылып, элдерге жардам берип, мындай берешендин адамдар мага ушундай көрүнөт да, жана баарына жардам берип, булжа кылып, акчасын чачып жүргендер эмес, алар эме башкача көрүнөт мага. А мындай жардам берип, муктаждыктарга издеп, ушундай эмелүү адамдар берешен дейм да өзү. Дагы бир сөз, Ошол жерден бир сөз чыгат. Качан мен берешен деп айтасыз? Менден бирөө сурап келсе, ага эмне кылсам? Берсем. Эми Аллах Тааланын берешендигин караңыз да. Биздин сураганыбызга акылыбыз жетпеген нерселерди алдын ала берип койгон да. Дем алып аткан кисир болот. Сурадыкпы? Берилген. Туурабы? Уктаганга түн, иштегенге күндүз. Дене мүчөбүз жер бетинде бүтүн жаратылган жандыктардан эң уникалдуу экен. Ошондуктан бул дене мүчө менен адамдар шедеврлерди кылып атат. Асман тиреген үйлөрдү, аны муну. Бунун баарын Кудай Таала бизге эмне кылган? Суратпастан берген. Аллах Тааланын жомарттуулугу суратпастан биздин муктаждыгыбызды алдын ала алып бергендиги да. А бизде проблема эмне? Кудай Тааладан өзүчө бир нерселер сурап алабыз дагы, Кудайды жомарт деп тааныдым эле, бирок ушуну бербей атат деп жүрө беребиз да. Ага чейин бергенин испсогун чыгарсаң, кийин бир нерсени сурагандан уялып деле каласың өзү. Ойлонмаңар. Ошондой, сөз жыйынтыктайлык, Аллах Тааланын абсолюттук түрдө жакшылык болгон эреже бергендери бар да. Мисалы, эч күмөн санабай, шарттанбай, шуну бербесең болбойт деп сурай турган биринчи маселе бул хидаят, туура жол. Ичинде бирок бөлүп айтып коелу, бекем ыйман. Аны пайгамбарыбыз айткан, саллаллаху алейхи вассалам, 5 сурасаң Фирдавс сурагыла дейт го. 5. Буну эмне кылыш керек Кудай Тааладан? Бербесең болбойт деп сураш керек. Бербесең болбойт. Анан башкаларын Кудай Таала берген байке. Уктап атабыз, ойгонуп атабыз, дем алып атабыз, иштеп атабыз, таап атабыз, жашап атабыз. Анан ошол андан башка маселелерди Кудай Тааладан сурар да, мисалы, үйлөнөрдө делечи. Мисалы, ушул кызга Аллах Таалам дүйнө акыретиме пайдалуу болсо үйлөнөйүн. Кыз жагынан болсо ушул эркекке дүйнө акыретиме пайдалуу болсо тиейин деп Кудай Таалага таянып сураш керек. Номту сурабаш керек. Ушуну бербесең болбойт депчи. Ушуну бербесең өлөм дегендей эле. Андай жок, андай жок. Көк беттен сурай турган иман бар, хидаят бар, сыратал мустаким бар, бейиш бар. Аллах Тааланын ыраазылыгы бар. Калганынан көк беттен сол. Калганына Кудайга таянып сураш керек. Жакшылык болсо бер депчи. Биз байке кээ бир нерселерди жашообузду байлап алганбыз да, дүйнөлүк материалдык нерсе ушул болсо анан бактылуу болуп кетем депчи. Мен сизге бир суроо катары бир окуяны айтып бергим келип атат. Тоже мнениеңиз кызыктуу да. Бир досум бар болот да. Случайно бир эме менен кыз менен таанышып калат. Мен барбыз иман жолунда, ал деле оронгон кыз экен. Анан досума жакпай калды болуш керек да. Анан жакпай калды. Ал тиги деле түшүндү болуш керек. Анан тиги келип туруп айтыптыр да. Мен орозо дуа кылам, тахажжудда туруп дуа кылам, жараткандан сурайм, сен башка эч ким сүйө албай калышыңды. Ишем кой мага келесиң деп кетип калдыр. Дуада ушуну сурайм деп. Досум кыжалып болгон да, канча бир убакытчы. Бул өзү кандай түшүнсө бул туурабы? Дуалар кабыл болобу деп досум кыжалып болгон да. Мен бир тааныш мында ошондой окуя болду да. Албасам болбойт деп калды да. Мен айттым да. Ата энеси бербей атат, сага бербейбиз дейт. Мен айттым. Бир тууганым дедим. Кудайга иман келтиргенсиң, ооба. Ага тоокел кылгансың, ооба. Тоокел кылганыңдын оригиналы ушул жерде көрүнүп турат. Раббим, дүйнө акыретиме пайдалуу болсо бер. Пайдалуу болбосо бербе де. Эгер сөзсүз шуну алсам, анан мен жыргап кетем десең, анда жаңыласың дедим.
башыңа бале болушу мүмкүн. Эми ошондой байке. Эгер көкпөттөн сурай берсек Кудай берип деле коет, анын казынасы кең да. Бирок көкпөттөн сурап алганыбыз башыбызга бале болушу мүмкүн. Бирок бул жерде бир суроо бар экен, анда мен ой жүгүртүп атам. Биз адам менен текшерип бир нерсе сурайбыз го. Сураганда бул ал адам менен байланыштуу да. Дуалар ушунда кабыл болобу, кабыл болбойбу? Катуу сураса кабыл болот. Жестко сурап салсабы прям, жана. Мисалы, дуанын үч этабы бар байке. Биринчиси сураган нерсең сөзсүз берилет деген. Экинчиси күттүрүлүп кечеңдетип берилет деген. Үчүнчүсү такыр берилбейт деген. Ошол жерде адам Кудайга даана ыйманы болсо, үчөөнө тең ыйман келтириш керек. Берилбегени ага жакшылык экенин баштан түшүнүш керек. А жаман нерсени сурагандарчы? Жаман нерсени сураган Аллах Таала дүйнөнүн физиканын эрежеси ошондой. Арамды, адалды, жаманды сураса деле Кудай Таала жарата берет. Бирок ал жоопкерчилик мойнунда болот. Өзүндө. Маспайке биз ушу мындай көп сүйлөштүк. Жакшы эле мындай жыйынтыктоочу жерге да жетип калдык да. Анан дин таануучу ушу дин менен байланыштуу коноктор келгенде биз дайыма подкастты башкача бүтүрөбүз да. Дуа менен бүтүргөндү өтүнөбүз. Бирок ага чейин бир эки суроо берип алайын. Сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Нукура, таза, өзү, өзөгү. Кимге же эмнеге ушул сөз эң баарынан жарашмак? Накта деген сөзбү? Жүрөктөн жашаган адамга. Бүгүнкү темага сон жооп болду. Анда эми ошол биздин традициябыз боюнча бир дуа кылып коюңуз. Ушул биз чын эле чын ниеттен мен чын жашам келип атат деген, күнөөлөрүн кечирген каалагандар, ыйман келтиргендер үчүн, ыйман келтирбегендер деле үчүн аларга турганга жардам берипсин. Дуа кылып туруп, иншалла бүтүрөлү. Чарашыбызды. Аллах Таалам элибизди, журтубузду, мамлекетибизди, бекендештерибизди Кудай Таалам эки дүйнө бактылуу кылсын. Асман жерден келген бале кырыстардан, жин шайтандын жамандыгынан Кудай Таалам өзү коргосун. Мамлекетибизди ичибизден чыккан, сырттан келген душмандардан Аллах Таалам өзү коргосун. Жаштарыбызды ыйманда, ыйбада, намустулукта Аллах Таалам бекем кылсын. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге, анын жанында бүткүл жер бетинде инсаниятка пайдалуу амалдарды, иштерди кылган эр азаматтарды ушу биздин элибизден, журтубуздан чыгарсын Кудай Таалам. Аллах Таалам ушу сиздердин кылып аткан иштериңизге Кудайым береке берсин. Бизди, бүткүл жер бетинде үммөтү Мухаммадты Аллах Таалам ырайымына алсын, күнөөлөрүн кечирсин. Айрыкча биздин мамлекетибизге кызмат кылган эл журттун жүгү менен чуркап жүргөн бир туугандарыбызды Кудай Таалам демине дем, ыйманына ыйман, ихласына ихлас берсин. Кудай Таалам тайдырбасын, өмүрүнүн аягына чейин ыйманда, исламда, динде бекем кылсын. Сөзүбүздүн, дуабыздын акырында Аллах Таалам бизди, ушул жерде отурган баардыгыбызды өмүрүбүздүн аягына чейин элге журтка кызмат кылган, пайдалуу гана иштер менен алектенгендерден кылсын иншалла. Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад валхамдулиллахи алейм. Маспайке, бизге бүгүн келип конок келгениңизге рахмат, ыраазычылык билдирем. Келип убактыңызды бөлүп бергениңизге. Бул чалышма жакты. Биздин бүгүнкү коногубуз накта болдубу? Накта сөздөр накта болду. Аларыз. Сизге аларыз. Анда адаттагыдай бизе накта коноктор, накта алып баруучу, накта подкаст кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.